Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatlı telekörüçüler, jana radio oğuçular. Birinciden bütkül alamdı jok jelden jaratkan, oşol zattın buyruğu menen taң atıpta kun batkan, çыныğı jaratuvçu Allah Taalaga çeksiz maktolar bolsun. Jana paygambarыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул вакытка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, деге эле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгыны Аллах Таала түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан нуктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, бүгүнкүнү кайрадан сиздер менен мен Шарапов Бактыяржан. Бүгүн Абу Барза Аслами разияллаху анху риваят кылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кыямат күнүндө адам баласы 4 нерседен суралмайынча бир кадам таштоого эч кандай уруксат берилбейт деген хадиси туурасында сөз кылмакчыбыз. Андыктан 1,5 саат бою биз менен болуңуздар, алыстабаңыздар. Абу Барза Аслами разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: кыямат күнүндө адам баласы пенде 4 нерседен суралмайынча бир кадам таштоого эч качан уруксат берилбейт. Биринчиси ан умрихи фима афнаху, эң биринчиси өмүрү туурасында суралат. Чындыгында Аллах сиз биздерди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, ушунчалык сулуулук берди. Ушунун баарын Аллах Таала бекер берди. Эки дүйнөдө бактылуу болсун деп Аллах Таала дин берди. Эми ушул 30 жылдык, мейли 40 жыл, 60, 50 канча жыл жашасаңыз дагы, ошол жашыңызда Аллахтын берген өкүмдөрүнү канчалык деңгээлде аткардыңыз? Же болбосо эмне үчүн аткарбадыңыз? Мына ошол туурасында сиз сурак бермейинче бир кадам таштоого дагы уруксат берилбейт. Андыктан урматтуу туугандар, Аллах Таала канчалык өмүр берген болсо, албетте аны эптеп эле жашап өткөрүш эмес, балким сапаттуу жашап өткөрүүнүн аракетин кыласыз. Болбосо кыямат күнүндө толугу менен ал туурасында сураласыз. Мына ошондон бүгүнкүнү биздин таң калган жерибиз, канчалаган аталарыбыз мейли 60ка, 70ке чыгып, 60 жылдык юбилейин өткөрүп атат. Эгер ушул 60 жылда, мейли 70, 80 жылда сиз мамлекетке деге эле өзүңүздүн диниңизге канчалык деңгээлде салым кошуп, канчалык деңгээлде мамлекетиңизди, элиңизди, жериңизди өнүктүрө алдыңыз? Эгер чынында эле бир канча өрүнөктүү иштерди кылып туруп, бүгүн ушул 60 жылдык юбилейиңизди кылып той берген болсоңуз, анда биз деле кубанат элек, биз деле үлгү алат элек. Аттиң арман ушунча жылды канчасыны көчөдө кулап жатып, думалап жатып өткөрүп, бүгүнкү күнү келип туруп 60 жылдык, 70 жылдык той бергендигиңиз чынында эле бул акылга сыйбас, балким кыямат күнүндө толук жоопкерчиликтүү нерсе. Макул, буга дагы карабайлы урматтууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын экинчи айтканы «Уан шабабихи фима аблаху». Экинчи, Аллах Таала адам баласынын жаштыгыдан сурайт. Жаштыгыңыздан суралмайынча бир кадам таштоого эч качан уруксат берилбейт. Таң калыштуу, 60 жыл, 70 жылдык өмүрүңүздөн суралды, ошонун ичинден эле бөлүп туруп Аллах Таала жаштыгыңыздан сурап атат. Эмне үчүн? Ошол жаштык 60 жылдын ичинде өттү го, 70 жылдын ичинде өттү го, же өзүнчө жашап кийинен ал 60 жылдыкка кошулдуңузбу? Жок, андай эмес. Албетте ошол жылдын ичинде өттү. Эми Аллах Таала өзгөчө мындан сурагандыгы, анткени бул Аллахтын бизге берген өтө чоң белеги. Аллах Таала жаштыкты берди. Эмне үчүн? Жаштыкта көзүңүз көрөт, кулагыңыз угат, тилиңиз келет, колуңуз кармай алат, бутуңуз баса алат.
Жаттасаңыз, памятыңыз зеhningizге кала алат. Мына ошондуктан урматтуу жаштар, Аллах Таала бул жаштык бир кетет ойноп кал деп берген эмес. Ооба, жаштык бир кетет, балким окуп кал, балким үйрөнүп кал, балким жаттап кал, балким ушул учурда мээнетиңди кылып кал. Ата бабабыз айтат: "Я Алла, жаштыкта берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү" дейт. Жаштыкта ушунчалык мээнетти кылып коюңуз, Аллах Таала өмүр берип 60-70 карыган учурда төрдө папайган бактылуу аксакал, бапайган бактылуу чоң эне же болбосо тайене болуп, не кыласыз? Ошол жерде небере чеберени жумшап, небере чебереге акыл насаатыңызды айтып, биздин кезде мындай эле деп айтып, ошол учурда дөөлөттүү болуп жашаганга Аллах мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан өзгөчө бүгүнкү күнү эми аксакал аталарыбыз, алар бизден мурда жашады, 70-80-60 мурда бизден жашады. Биз аларга эч нерсе дей албайбыз. Өзгөчө бүгүнкү күнү жаштарга, урматтуу жаштар, бүгүнкү албетте келерки келечек сиздердин колуңуздарда. Ошондуктан Аллах Таала жаштыкты берди. Окуп кал, билип кал, үйрөнүп кал деп. Себеби ата бабабыз айтат: жаштыкта жаттаган нерсе ташка тамга баскандай, карыганда жаттаган нерсе бул сууга жазгандай. Азыр ташка тамга басып, ташка атыңызды жазып кое турган болсоңуз, кылымдар бою, жылдар бою өчпөстөн тура берет. Эми сууга жазып көрүңүз, азыр жазганыңызды азыр көрсөтүп бере албайсыз, урматтуу тууган. Карыганда дал мына ошондой болуп калат, арман болуп калат. Ошондуктан бүгүнкү күнү шүгүрчүлүк кылышыбыз керек. Аллах Таала өзгөчө сонун заманга жаратты. Сонун заманда баары жок кенен, жалаң окуй турган, билип кала турган, илим алып кала турган, үйрөнүп кала турган заманда гана жашап атабыз. Эми ушул учурда окубасак, ушул учурда жаттабасак, ушул учурда билим, илим ала албасак, анда качан, урматтуу тууган? Чынында эле бир аз алдыга көз жүгүртүп көрө турган болсок, мына 90-жылдары, же болбосо 2000-жылдары ушунчалык кыйын учурлар болгон. Ошондо дагы эми андан алдыңкыны айта турган болсо, аксакалдарыбыз, мурдагы окуган мугалимдерибиз айтса, жомоктой сезесиң. Бирок чынында эле учкай болсо дагы биз көзүбүз менен көрүп калдык, ушунчалык кыйынчылык болгон. Чынын айтканда, мен Баткен областынын Карабак айылынан болом. Ошол жерде биз жаштыгыбызда билебиз, мурда бул Бишкек, Фрунзе деп аталат эле. Фрунзеге жөнөп тур десе, кошуна колоңду чакырып, аксакалдарды чакырып, бата алып берип, дуа алып берип, анан балам Фрунзеге кетип баратат деп жөнөтчү эле да. Ушунчалык алыс, деги эле бул чет мамлекетке өмүр боюга кетип аткандай сезилчү эле, урматтуу тууган. Бүгүнкү күнү караңчы, ушундай сонун ким келип атат, ким кетип атат, ишиңиз деле жок. Ал учурлар ушунчалык кыйын болгон. Ошол учурга дагы карабастан, чынында эле агаларыбыз, деги эле аксакалдарыбыз окуп, бизге ушунчалык деңгээлде илимди жеткирди. Эми жаштар, мына мүмкүнчүлүк болуп турган учурда окуп калыңыз. Мүмкүнчүлүк болуп калган учурда билип калыңыз. Ойногонго убакыт келет. Бардык нерсени кылганга убакыт келет. Азыр сиз бирок окуганга убакыт келбейт. Телефонду түрүлөп көтөргөнгө убакыт келет. Түрү менен кийим кийгенге убакыт келет. Түрүлөп тамак жегенге убакыт келет. Каалагандай эс алганга убакыт келет, урматтуу тууган. Бирок эгерде окубай кала турган болсоңуз, анда окуунун убакыты келбей калат. Келсе деле азыркыдай жаттай албай каласыз, азыркыдай тилиңиз келбей калат, көзүңүз көрбөй калат, кулагыңыз укпай калат, окуганга убакыт дагы жок болуп калат. Ошондуктан мен өзгөчө жаштарга айтарым, бүгүнкү күнү окуп калыңыз, жаштыкты текке кетирбеңиз. Аллах Субхана Таала муну өзгөчө белек кылып берген, ушул жаштык боюнча дагы суралат. Мейли ойноп кал, мейли күлүп кал, бирок эртең күнү арман кылып каласың. Ошондуктан бүгүнкү жаштар, урматтуу туугандар, я Алла, ата бабабыз айтып кеткен, өзгөчө эркектер, жигиттин башында ар нерсе бар. Биз бул теманы эмне үчүн тандап алдык, урматтуу тууган? Бүгүнкү күнү жаштарга бир сөз айтсаң жетпейт, эки сөз айтсаң ашыкчалык кылат, бир жарым сөз таппай ата энеси кыйналат, бир аз бакыр чакыр кылып койсо, кокус какыс кылып кое турган болсо, ал таарынат, ал өлөм дейт, коркутат, урматтуу тууган. Бизде ата бабабыз айтып койчу эле, жаман катын кетем деп коркутат, жаман эркек өлөм деп коркутат депчи. Чынында эле ушундай учкай макал лакаптар менен ата бабабыз сөөгүңө жеткире турган кылып айтып койгон. Ошолорду карап билип ала турган болсок, чынында эле өзүбүз өкүнбөйбүз. Урматтуу туугандар, урматтуу жаштар,
Келиңиздер, мүмкүнчүлүк болуп калган учурда окуп калайлы, ар бирибиз эртеңки келечекти куруп калуунун аракетини кылайлы. Чынында эле Алла сизди эркек кылып жаратты. Макул аял кылып жаратты, урматтуу тууган. Бирок бизде аялдардан үлгү ала турган Курманжан датка энебиз бар го. Өзгөчө жалпыбызга үлгү боло турган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөндө жетим болуп төрөлдү го. Ушунчалык кыйынчылыкты көрдү го. Ошол учурда асынып албады, дәри ичип албады, сайынып албады, жаман жолго түшүп кетип калбады. Балким чыйраак болду. Балким кайрадан тың болду. Балким кайрадан эмне кылды? Бекем болду, белди бекем бууду. Бүгүнкү күнү жаштар ар бирибиз албетте мына ушундай болушубуз керек. Ооба, атаңыз жаман сөз айтты, апаңыз жаман сөз айтты, туугандарыңыз жаман сөз айтты. Мени бирөөсү дагы жактырбайт. Мен бул үйгө чоочун адаммын. Мени ушундай жек көрүшөт. Жок, урматтууган. Балким сизди жакшы көрүшөт. Сизди келечекте кыйналбай, башка бирөөгө көз каранды болбостон, башка бирөөнүн колунда иштеп калбастан, балким иштете турган болуп, балким адамдар ушундай кыйынчылык, тупикке түшүп калган учурда ошолорду жарыкка алып чыгып кете турган инсан болсун деп сизге ушул сөздөрдү айтып жаткандыр. Макул, урматтууган, ушул эле сөздү сиздин душманыңыз айтса кандай кабыл алат эңиз? Сизге мына кол салам, мына Кыргызстанды басып алам дей турган душман ушинтип жаман сөз айтса эмне кылат элеңиз? Кирип келгече мен ансыз деле өлүп калайын деп асынып алат белеңиз? Же болбосо ошол учурда эле душман кирип келиштен алдың эле дәри ичип алат белеңиз? Жок, урматтуу тууган, кайра белди бекем байлап, мен элимди, мен жеримди, мен үй бүлөмдү, дегеле мен тууганымды эч кимге кор кылбаймын, эл жеримди мен сактап каламын дей турган чыган жигит сизсиз. Албетте келечектеги энелер сиздер, урматтуу кыздар. Андыктан баардыгыбыз эмне кылайлы? Аракет кылып туруп, жаштыгыбызды текке кетирбестен окуп калуунун аракетини кылайлы. Жаштыкта, урматтууган, эр жигиттин башында ар нерсе бар. Ар кандай сөздөрдү угасыз. Мына ошентип барып, андан кийин турмуш өзү тарбиялайт деп коет го. Турмуш өзү бышырат. Бүгүн бир ата энеңиздин сөзүнө чыдай албасаңыз, эртең күнү душмандын сөзүнө кандай чыдайсыз? Душман басып алыш үчүн ар кандай жаман сөздөрдү айтат. Коркутуп көрөт, бир удардан чыкпайсың дейт, чертип койсом жыгыласың дейт, үйлөп койсом өлүп каласың дейт, казандай кылып көмүп көрүп салам. Кыскасы, сен колуңдан эч нерсе келбейт, мен ата бабаңды билем, алар кул болуп өткөн деген жаман сөздөр менен кылат. Бул учурда адам баласы биз ушундай экенбиз, жеңилип калат экенбиз дебестен, балким белди бекем байлап туруп, жок келсең көрсөтөм анан дегендей аларга эмне түрүнү көрсөтүш керек. Ошондон, урматтуу жаштар, сиз биздер ата бабабыздын айткан дегеле, я Аллах, бизден чоңдордун айткан насаатыны насаат деп билишибиз керек. Өзгөчө, урматтууган, эгер душманың дагы акыйкатты айтса, аны акыйкат деп билип туруп, ошону өзүбүзгө сын пикир катарында эмес, бизге сабак катарында, үлгү катарында ала турган болсок, албетте жакшы болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, албетте бизге мына ушул түз эфирдесиз 77070694 номерине SMS аркылуу кызыктырган суроолоруңуз берсең болот. Анан, урматтуу тууган, суроо бериштен алдың, сиз биздерге бул жерден чечилбей турган талак маселеси боюнча, ошондой эле жалгыздыкта сурай турган, жекече сурай турган төшөк маселеси боюнча сурооду жөнөтпөй, башка кызыктырган суроолорду берсеңиз, Кудай буйрса, биз 1,5 саат бою сиздер менен бирге болобуз деп чечтик. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Я Аллах, биз баягы айткан хадисибизге келе турган болсок, ооба, өмүрүдөн суралат, жаштыгыдан суралат. Жаштыгыңызды текке кетирбеңиз, жаштыгыңызды окуп калыңыз, жаштыгыңызды сиз үйрөнүп калыңыз, жаштыгыңызды мээнетке арнап коюңуз. Жаштыгыңызды сиз, урматтуу тууган, ар бир айтылган сөздү менин пайдама, мен Кудай буйрса келечекте ушундай жакшы адам болом, келечекте ушундай эл башкарган, жер башкарган, дегеле элибизге, жерибизге салым кошкон жигиттерден, кыздардан болом, балдарды ушундай кылып жакшы тарбиялап чыгам деп туруп, белиңизди бекем бууңуз. Албетте, чынында эле сөз сөйөктөн өтөт, таяк эттен өтөт, сөз сөйөктөн өтөт деген нерсе бар. Кээ бир душманыңыз, же болбосо кээ бир жакыныңыз ушунчалык каттуу сөз айткан болсо, сөйөгүңүздөн өтүп, кулагыңыз жаңырып, унута албай жаткан болсоңуз, анда пайгамбарлардын тарыхына дагы бир караңыз, көз чаптырыңыз. Пайгамбар Юсуф алейхиссаламга өзүнүн бир туугандары кандай душман болду. Өзүнүн бир туугандары Юсуф алейхиссаламды көрө албастык кылды. Өлтүрөбүз деди, кудукка алып барып таштады. Андан чыгарып алып туруп, кул бул, биздин колубузда кул болуп иштейт деп өзүнүн бир тууганын кул кылып сатып ийди.
Yusuf aleyhisselam kançalagan kıyınçılıktарды көрдü, oşoga sınbastan belini baylады, akırına kanday padişa boldu da urmatlı tuğan. Mına oşonunktan biz özümüzdün Kırgızstanыбызды эле карай турган болсок, акыйкат үчүн канчалык кыйынчылыкты көргөндөр бүгүнкү күндө кандай жыргалчылыкта, элдин оозунда сыймыктуу болуп жашап аткандар биздин өзүбүздүн да ичибизде толтура. Ошондуктан урматтуу жаштар, урматтуу кыздар, Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип аткан учурда кайсыл жерде кандай абалда окуйсуз, окуп калыңыз, билип калыңыз, үйрөнүп калыңыз, убакытыңызды текке кетирбеңиз. Ойноп бир убагы менен жетишесиз, күлүп бир убагы менен жетишесиз. Азыр ойной турган, күлө турган убакыт эмес, балким окуп, үйрөнүп, мээнетти кылып кала турган убакыт. Буну текке кетирсеңиз, кыямат күнү Аллах Таала өзгөчө ушул маселе туурасында сурайт. Ошондо кандай жооп беришиңизди азыртан ойлонуп коюңуз. Biz эми калган 3-чү, 4-чүсүнө андан кийин суроолорду жооп бергенден кийин кезеги келсе айтабыз. Суроолорго жооп берели. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Каза намаз окуп атканда теспе дуа кылбай эле окулабы? Ооба, теспе дуа кылбай эле окусаңыз боло берет. Эгер чынында эле убакытыңыз кенен болгон болсо, анда намаз окугандан кийин ушунчалык мүмкүнчүлүк табылды, Аллах Таалага кайрылдыңыз, эшик ачылды деген сөз. Теспе тартып субханалла, алхамдулиллах акбар деп таптырып, Аллах Тааладан дуа кылып сурап калсаңыз, өзүңүзгө эле пайда. Биздин чынында эле муктаждыгыбыз өтө көп, бере турган Аллага ушунчалык мүмкүнчүлүк таптыңыз, дуа кылып сурап калсаңыз жакшыраак болот. Эгерде убакытыңыз азыраак болуп, же болбосо башка жумуш кыла турган болсоңуз, салам берип туруп эле амин деп туруп кетсеңиз боло берет, күнөөкөр болбойсуз. Ассаламу алейкум устаз, жаштык канча жашка чейин? Жаштык урматтуу тууган, чынында эле бизде алымдарыбыз айтышы боюнча 25 жашка чейин бул жаштык деп эсептелинет. Андан кийингиси ортоңку муундарга кирип кетет. Мына ошого чейин. Эми урматтуу тууган, бул жаштыкты чынында эле 12 жаштан баштап туруп ушу 25 жашка чейин, мындан бияга жаш мезгили калбайт. Мындан кийин возраст келелек деп айта албайт. Балким мындан кийин өтүп кеткен учуру болот. Ооба, урматтуу тууган, өзүм карасам дагы жүрөгүм жаш дегендер бар. Азыр мисалы 40ка келсеңиз эле көзүңүз көрүп турат, кулагыңыз угуп турат, тилиңиз келип турат. Азыр деле жаштыкка, карылыкка моюн бербестен окуп калсаңыз, үйрөнүп калсаңыз, чынында эле кечикпейсиз. Окуп калуунун аракетин кыла бериңиз. Ассаламу алейкум устаз, сизге суроом. Менен үйлөрдү өзүнүн кылып эле жаза бериңиз, себеби бул жакта бизде көрүнбөй калат. Хак дейт, ошондон сактануунун дубасын жазып, жылкынын тагып койсо болобу дейт. Так, ассаламу алейкум, сизге суроом. Көз тиүү деген окшойт. Көз тиүү хак дейт го, ошондон сактануу дубасын жазып, жылкынын жалына тагып койсо болобу? Албетте көз тиүү хак, урматтууган, дубасыны жазып ого ийилип коюшлук менен ал эч кандай таасир бербейт. Балким дем салып коюңуз. Эрте менен кечинде өзүңүз дем салып жүрүңүз. Албетте көз тийишлик хак. Анан ал дубаларды жазып койгондо окулбаса ал эч кандай таасир бербейт. Анан бизде чынында эле эски адаттан калып калган көзмөнчөк тагып коет. Бул дагы чынында шариятка келгенде ошого ишене турган болсоңуз ширк болуп калат, күнөөкөр болуп калат. Андыктан ар бир адам өзү окуп, өзү амал кылсын. Selam aleykum. Eki ötüp kişinin aşın bir günde bir yerde berse bolu. Assalamu aleykum. Eki ötüp ketken kişinin aşın bir günde berse bir yerde berse bolu degen okşoyt. Толук жазсаңыз бизге да кыйын болбойт эле. Шашпастан эле тамгаларды кайра окуп жазыңыз, урматтуу тууган. Чындап эле азыр катасын текшерип, мындай деп жаз, андай деп жазсак убакытыбыз кетет. Андыктан негизи аш беришлик деген бул шариятта жок. Кыйналбаңыз. Эч кандай шариятта жок. Анан сооп таппайсыз. Балким күнөөкөр болушуңуз мүмкүн. Саламатсызбы? Аял иштесе болобу? Күйөө алып берсе, алып бергенин милдет кыла берсе. Андай боло турган болсо, милдет кыла турган болсо, күйөөңүз менен келишиңиз. Мен дагы иштейин, чынында эле иштегенде дагы үйдүн өзүндө, өзүңүздүн үйүңүздө иштесеңиз болот. Ошол жерге эле азыр мисалы машинка алып келип алып туруп ошол жерде тиксеңиз болот. Же болбосо эле ошол жерден пышырып алып туруп балдарыңызга берип саттырып келсеңиз болот. Иштейт дегенде да сөзсүз көчөгө чыгышлык зарыл эмес. Сөзсүз башка эркектерге аралашышлык зарыл эмес. Ошондой милдет кылып аткан болсо, урматтуу тууган, анда өзүңүз эптеп үйдө эле бир нерселерди бышырып сатсаңыз, Кудайга шүгүр, азыр адамдар ала берет. Ачка калгандар, ошого муктаждар бар, же бир нерсени жасап, тигип алып үйдө иштесеңиз боло берет. Көчөгө чыкпаганыңыз жакшы. Нафсини кантип тыйсак болот? Кененирээк айтып бериңизчи. Нафсини, урматтуу тууган, чынында эле тыйганда
Алымдарыбыз, устаздардан айткан, жей турган нерсени жебей коюңуз, болду, тыйылганы мына ошол. Анан нафси көбүнчө бул тарбияланат. Нафсини тарбиялаганда бул нафси орозо тутуу менен гана. Орозо кармап ала турган болсоңуз, нафсиңиз чынында эле тыйылат. Орозо кармап турган болсоңуз, нафсиңиз тарбияланат. Башка нерсе менен нафсини тарбиялашлык кыйын. Себеби муну нафсини Аллах Таала жаратып туруп, сен кимсиң, мен киммин дегенде, нафс айткан, сен сенсиң, мен менмин деген. Ошондо Аллах Таала бул нафсини 100 жыл отко кактаган. Ушунчалык азапталып, уайдат, болду, мен ким экенимди билдим, экинчи кайталабайм дегенде, тооба кылып деп чыга алып, кайрадан сен кимсиң, мен киммин дегенде, нафси дагы айткан, сен сенсиң, мен менмин деп. Анан Аллах Таала аны 100 жыл дагы не кылган, муздак сууга, ушундай суукка тоңдурган, азапталып, уайдат, болду, экинчи кайталап мен билдим деген, чыгарып алып кайра сураса, дагы эле ошол сөздү айтканда, Аллах Таала нафсини 100 жыл ачкалыкка таштаган. Мына ошондо гана нафси 100 жыл ачка калганда айткан: "Я Аллахым, сен менин Роббумсуң, мен сенин кулуңмун" деген. Бул нафси мына ушундай нерсе, урматтуу тууган. Бир аз жыргачылыкты көрүп кала турган болсо эле, мурдудан эшек куртурду ыргый тургандай болуп, текебер болуп калат. Бир аз кыйынчылык көрсө эле жалынып, жалбарып калат. Андыктан нафсиңизди орозону көбүрөөк кармоо менен тарбияласаңыз болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, аялым Куранга тилим келбей жатат деп окубай жатат. Артында туруп окуй берсе болобу? Өтө сонун болот. Тили келе турматуу тууган, ал жалкоолук эле сөз. Чынында эле тил катпайт. Тил ката турган болсо өлгөндө катыш керек, же болбосо бирөөдү сөккөндө, бирөөдү каргагандан катыш керек да. Энеңди урайын деп айта албай калды. Энең деп туруп калган болсо, мунун байкуш тили катып калыптыр. Чынында эле бул тили келбей жатат десең болот. Азыр эми таң калыштуу, канчалаган адамдар дагы мына ошентет да, тилим катып калган. Жок, катпайт тил. Тил катпай турмат тууган. Тил өлгөнүңүздө катат. Чындап эле өлгөнүңүздө катат. Же болбосо карганда бир аз кыйынчылык болушу мүмкүн. Ошого аракет кылыңыз. Кайра тилиңизди айта бериңиз, урматтуу тууган. Саламатсызбы? Жин киргенде кимге барышыбыз керек? Айдын ыйманына барсак жардам береби? Айылдын ыйманына. Ылдыңыз калып кетиптир. Эми билбейм кайсыл айылда жашайсыз. Эгерде айылдын имамы чынында эле илимдүү болгон болсо, жардам бериши мүмкүн. Бирок жин чыгарда, азыр бизде Бишкекте Жыргал каары дегенибиз бар. Ошондой эле Тагдыр каарыбыз бар. Тагдыр каарыны мен өз көзүм менен көргөнмүн. Кандайча чыгарып аткандыгын, урматтуу тууган. Анан эгерде бул баланы сыйлап, бул баланы өзүнүн урматын өзүнө ордуна кое турган болсоңуз, чынында эле ушул жардам берип чыгарышы мүмкүн. Чынында эле булар дагы кыйналып калат, булар дагы түшүнүш керек. Бир жинди чыгарышлык канча оор, канча кыйынчылыкка түшөт. Өзүң уктай албайсың, кыйналасың. Андыктан кичине акча дагы сурашы мүмкүн. Анан акча сурайт экен, булар деп эле таарынып, молда дагы акча сурайбы деп эле ар кимге сөздү айта бербестен, жок, аны суратпастан туруп биринчи өзүңүз бериңиз. Анан кайра айтыңыз, эгер жини чыгып кетип эле турган болсо, сөзсүз ыраазы кылабыз, мынакей деп туруп дагы бериңиз, урматтуу тууган. Врачка кандай берип атасыз? Деги эле гайлерге кандай берип атасыз? Башка тармактарга сурабастан туруп эле чуркап барып эле от души деп эле бересиз го, урматтуу тууган. Анан ушуга келгенде бербей каласызбы, ушуга келгенде таппай каласызбы? Эң негизги албетте бергиңиз келбей турган болсо, өзүңүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эртең мененки жана кечки зикирлерин толтуруп, өзүңүз дуа кылып, өзүңүз намаз окуп жүрүңүз. Иншалла сак болосуз, башка бирөөгө муктаж болбойсуз. Ажеке, биз сизди жакшы көрөбүз. Эркектер бирдекеге таарынса эле арактан күчүн чыгарат. Ошолорго бир мотивация берип коюңузчу, сураныч. Алла ыраазы болсун. Амин. Мен дагы Алла үчүн сиздерди жакшы көрөмүн. Ооба, мындай эркектер дагы жок эмес. Мойнубузга алабыз, урматтуу тууган. Ошол эркектер тарабынан мен кечирим сураймын. Анткени ошол эркектерге бир-бирден барып мен айтышым керек эле. Мен бул акыйкатты жеткиришим керек эле. Бирок мен дагы болбогон, бир арзыбаган жашоом менен гана алек болуп калып атам. Эми эркектер чынында эле таарына турган болсоң, урматтуу тууган, таарынсаң торбоңа зыян деп койчу эле. Таарынсаңыз өзүңүздүн чөнтөгүңүзгө зыян. Арактан күчүңүздү чыгара албайсыз. Арак сизден күчүнү чыгарат, урматтуу тууган. Сиз аракты кор кыла албайсыз. Арак сизди кор кылат. Арак пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан бардык жаман иштердин энеси деген. Бул эне болгондон кийин ушунча итке окшоп тууп салат жамандыктычы. Андан беш бетер жамандыкка түшөсүз. Аны менен сиз адам болбойсуз, аны менен эркек дагы болбойсуз, урматтуу тууган. Эгер жаман сөз ука турган болсоңуз, мен эмне
үчүн угушум керек. Кайрадан жакшылыгыңызды көрсөтүң. Мына сен айткандай болбойт, мен айткандай болот деп туруп кайрадан бекем болуңуз урматтуу уган. Сиз аркага эмес, алдыга карай жылыңыз. Алдыга карай жылыңыз. Өзгөчө пайгамбарыбыздын үммөтү ар дайым жогорку деңгээлди көздөш керек. Жогорку деңгээлди үмүт кылыш керек. Ошого карай кадам ташташ керек. Ошол оңолууга дегеле жогорку даражага эмне кылыш керек? Умтулуш керек, урматтуу уган. Саламатсызбы? Мен 1 жыл мурун 5 маал намаз окуп жүрдүм. Азыр окубай калгам. Кайта 2 маал окуп баштасам болобу? Кайрадан тез баштаңыз. Болобу эмес, фарыз сизге. 2 маал эмес, кайрадан ошол 5 маалды баштаңыз. Ооба, баштап кетиш үчүн сиз күнөөнү азыраак кылыңыз. Күнөөнү, урматтуу уган, намазды таштап койгонмун. Жок, сиз намазды таштаган жоксуз. Намаз сизди таштап койду. Күнөөңүз көбөйгөндүгү үчүн Алла Таала ал жака жакындатпай койду. Канчалаган адамдар айтат, намаз окуп жүрүп окубай койдум, таштап койдум. Жок, намаз сени таштады. Куран окуп жүрүп окубай койдум, таштап койдум. Куран сени таштап койду. Мечит сени таштап койду. Барып эң өкүнүчтүүсү акырында ла илаха иллалла келме таштап коюштук коркунучу бар. Кыямат күнүндө сен ушул келмени айта албай өлүп калсаң, иманың кандай болуп калат, урматтуу тууган? Кыямат күнү айта аласызбы? Мен ла илаха иллалла айтып жүрүп анан өлейин дегенде айтпай койдум, таштап койдум дей аласызбы? Пайгамбарыбыз айткан: "Ман кана ахиру каламихи ла илаха иллалла дахалал жанна." Кайсыл адамдын акыркы сөзү ла илаха иллалла болсо, ал бейишке кирди деген. Ишениктүү айткан, ишеничтүү айткан, кирсе керек, ошентип ниет кылайлы, жакшы ойлой берели, иманы саламат болсун деген эмес, урматтуу тууган. Балким бейишке кирди деп айткан. Ошондуктан намазыңыз бекем болсо, Кураныңыз бекем болсо, ибадатыңыз бекем болсо, акыркы сөзүңүз ушул болуштагы насип кылат, урматтуу тууган. Анан азыр таштап койдум, эмне кылам? Фарыз сизге эртелик тез баштаңыз. Мына азыр шам өтүп кетти, куптандан баштаңыз дагы, окуп туруп, эртең менен кайрадан бардык намазыңызды калтырбай окуштун аракетин кылыңыз. Устаз, менин атам ааламдан өткөнүгө 1 жыл болот. Октябрдын 5-inde. Ошого жылдык өткөрсөк болобу? Алла ыраазы болсун. Урматтуу туугандар, Кыргызстан боюнча көйгөйлүү, ачуу чындык айтып атабыз. Жылдык, пайшембелик, 3-түк, 40-тык бул шариятта жок. Өткөрсөңүз ысраф болот, кыямат күнү жооп бересиз. Өткөрбөсөңүз күнөөкөр болбойсуз. Балким атаңызга 1 жыл болгон болсо, атаңызды ушунчалык жакшы көрө турган болсоңуз, атаңыздын атынан, колуңуздан келсе, мечитке жардам бериңиз. Болбосо жетимдерге, жесирлерге, кошуналар кыйналып атат, аларга жардам бериңиз. Мына кыш келип калды, урматтуу тууган. Бүгүнкү күнү канча көмүргө жетпей жаткандар бар, кыйналып аткандар бар, ооруп аткандар бар. Атаңыздын атынан соо атама тийсин деп ошого садака бериңиз. Мына ошол пайдалуураак бул дүйнөңүзгө дагы, ахиретиңизге дагы. Биздин айылда чоң эле аял бар, ошол элдерге дам салат, анан кирнелет, өлө кекирип, кусуп, ошентет. Кирине чыгарганда өтө жаман көрөм. Ошондой кылса, менин да көңүлүм айланат. Ушул туурабы? Аял затынын негизинен дем салганда аялдарга кылса болот. Анан кирнелегенде ооба жашы өтүп калган, бул шариатка каршы эмес. Кирнелей турган болсо, боло берет. Барып кирнелетип алсаңыз, боло берет, пайдасы тиет. Бул шариатка эч кандай каршы эмес. Чынында эле бул шифаны Алла берет дей турган болсо. Анан мага ушинтип жүгүң өтүп калды, анан мен ушинттим, мен дей турган болсо, анда сактанганыңыз жакшыраак. Намаздан кийин кайсы дуаларды окуш керек? Намаздан кийин билген дуаңызды окуңуз. Бизде жакшы сөз бар. Карга тапканын чокойт, молда билген окуйт дейт го. Кыргызча эле, арабча кылышыңыз шарт эмес. Сиз эмнеге муктажсыз? Сизге эмне керек, урматтуу тууган? Албетте дуанын кабыл болушунун шарты эң биринчи Аллах Тааланын асмаул хусна, Аллах Тааланын көркөм ысым сыфаты. Я Рахман, я Рахман, я Рахман, я Рахим, я Рахим, я Рахим, я зал жалали вал икрам, я зал жалали вал икрам деп 3 жолдан айтып туруп, анан Аллахка кайрылып дуа кылыңыз, кыргызча кыла бериңиз. Яны сизге эмне керек? Ошону сураңыз. Албетте сураганда эле я Алла, сен асманда, мен паста, 1 чамадан акча ташта деле сразу акча сурабай, аны дагы сурасаңыз болот, урматтуу. Бирок колуңузга сураңыз. Акча колдун кири, байлык колдун кири деген колуңуздан келип, колуңуздан кетсин. Дүйнөнү сурасаңыз дагы болот. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Силер Аллахтан казаныңарга туз сурагыла, патинкеңер үчүн боо сурагыла" деген. Эмнени сурасаңыз дагы боло берет. Ооба, эгер арабча билсеңиз, пайгамбарыбыздын Маснун дуалар деген китеби бар. Ошону алсаңыз, бардык дуалар ошол жерде турат, дуа кыла бересиз. Ассаламу алейкум устаз, салатун нария жөнүндө кыскача айтып бериңиз, сураныч. Бул салатун нарияны ыйык айлар жана кабыл болгон дуалар деген китеп бар.
Ошону карасаңыз, ал жерде муфассирлер айткан, кимдеки ушу салатын нарияны 4444 жолу толтуруп, эмнени дуаны кыла турган болсо, ошол дуалары кабыл болот деген, урматтуу. Буга биздин Арча бешиктеги устаздарыбыз, ошондой эле Ак өргөдөгү устаздарыбыз бардыгыбыз амал кылып келебиз. Алхамдулилла, ошону толтурганда дуабыздын натыйжасын биз аннык көрүп, бүгүнкү күнү амал кылып келебиз. Ошол китепти карасаңыз, андан жакшыраак жана кененирээк табасыз. Ассаламу алейкум, Кудай тамак ашын жесе болобу? Кудайды өткөргөндөгү окшойт, өткөргөндөгү тамак ашын жесе болобу? Бизде кара аш деп коет, аны жебегениңиз жакшыраак, андан сактанганыңыз жакшыраак. Себеби өткөн темаларда мен айтканмын, мурас деген нерсе бар. Мурас деген китеп чыкты. Азыр машалла Дордойдо дегеле централь мечиттерде китеп неден диний магазиндерден карасаңыз, бул китеп бар, урматтуу. Себеби маркум өлгөндө эң биринчи анын байлыгы кепиндегенге, көмгөнгө иштетилиш керек. Андан арткан болсо карызын төлөгөнгө иштетиш керек. Андан арткан болсо насаатыга иштетиш керек. Андан арткан болсо анан маркумдун жакын туугандарга бөлүнүп бериш керек. Ошол бөлүнүп бергенден кийин гана кайсы бир жакыны, кайсы бирөөсү баласы мына мен өзүмдүн атымдан берем дей турган болсо, андан жесеңиз болот, урматтуу. Бүгүнкү күнү ал нерселер болбой туруп, бышырып, ал жерде эт талашып, ал жакта бирөө кайгысынан ыйлап атат, бирөөсү эт талашып урушуп атат. Андай жат көрүнүшөдөн оолак болгонуңуз жакшыраак. Себеби муну көпчүлүк аалымдарыбыз арам тамак дейт, аны жебегениңиз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум устаз, бала бакчага балдарды берсек болобу? Я Алла. Эгер эркек киши болсоңуз, суроо берген аялыңызга каратканыңыздан өтөрү жок. Аял киши болсоңуз, өзүңүз карагандан өтөрү жок. Өзүңүз карагандан. Себеби урматтуу, чынын эле бүгүнкү бала бакчада менин жанымда бир бала бакча бар. Эртең менен жумушка баратып ушунчалык боорум ооруйт. Чынын элечи, баласына таштап качып чыгат. Баласы ыйлаган бойдон калат. Келип алып кетем депчи, анан кечинде кайрып алып кетет. Чынын эле бала таш боору болуп калат, бала мээримден алысыраак болуп калат. Ал жерде кантип тарбиялап атат, аны дагы караш керек. Себеби ошол эле оюнчуктарды коюп коет, ошол эле телевизорду коюп коет, тамагын берет, көрүп, ыйлабай эле жүрсө болду. Ал эмне менен чоңоюп атат. Ошондуктан эми зарылчылык болсо, чынын деле шарият буга каршы эмес. Башка айла жок болсо берип иштесеңиз боло берет, урматтуу. Анан негизиден ар бир баланы ата эне өзү караганы жакшыраак. Мына ошол балаңызды жакшы көрөсүз, мына ошондон ачуу чындык айтылды. Бирөө баласына мына ошентип эртең менен садикка апарып таштайт, кечинде алып келет, баласы эмне кааласа берет, колунда бар. Баласын ушунчалык жакшы көрөт, баласын эркелеп сурап атат. Биз сени ушунчалык жакшы көрөбүз. Биз караганда бизди дагы жакшы карайсың, десе, ооба дейт баласычы. Сени караганда мен дагы кантип карайсың десе айтат. Эртең менен карыялар үйгө апарып таштаймын, кечинде жумуштан кайтканда кайрадан алып келемин деп. Эмнеге десе, силер дагы мени жакшы көрүп, мына ушундай кылып атпайсыңарбы деп атпайбы? Мына ошондуктан урматтуу туугандар, бул биз үчүн сабак болуш керек. Айла жок болсо, шарият каршы эмес, берсеңиз боло берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хиджаб кием, узун юбкада жүдөйм, бала менен дене билинбеген шым кийсем болобу? Аны балаңыз бар экен, күйөөңүздөн сураңыз, бирок шым кийгениңиз жакшыраак эмес. Узун болсо тизеден бир аз астын ичиңизге шым кийип туруп, юбкаңызды бир аз жогорураак кийип алыңыз. Тизеден ылдыйраак болсун, анчалык көтөрүлүп кетпесин. Өтө жакшы хижаб кийгениңиз. Аллах таала ыйманыңызга күч кубат берсин, сизге жеңилдик берсин. Ассаламу алейкум. Аялдар мисвак колдонсо болобу? Сүннөт, урматтуу тууган, болот. Сүннөт, аялбы, эркекпи, бардыгы бирдей мисвак колдонгон сүннөт. Муну колдоно турган болсоңуз 70тен ашык пайдасы бар, урматтуу. Албетте биз эми пайдасын билбейинче кылбай калдык да. Эң негизгиси тишиңиздин сарысыны кетирет, урматтуу. Мүлктөрүнү бекем кылат, какырыкты жоготот. Өзгөчө пайдасын айтканда, акыркы кыяматта ла илаха иллалла деп келме айтканга мүмкүнчүлүк берилет. Албетте бул Аллахтан ыраазычылыгын талап кылат, шайтанды жек көргөзөт. Мына ошондуктан эркек аялбы мисвак колдонушлук сүннөт колдонуңуздар. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде менин үммөтүмө машакат болбогондо, мен ушул мисвак колдонуштукту өкүм бермекмин деген, сүннөт бойдон калган фарыз кылмакмын же важип кылмакмын деген. Ассаламу алейкум бактый адамлар, ден соолукта болуңуз. Рахмат, ошентип дуа кылып туруңуздар. Албетте мен сиздердин дуаңыздарга муктажмын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен тез ооруп калам, сылабыймын. Ооруп калганда намазды таштап коем. Кантсем болот? Багымдат намазды азан чакырышына эле окуса болобу?
namazды азан чакырылышына эле окуса болобу? Ооба, чакырылгандан кийин да окусаңыз болот. Азан чакырылды деген убакыт келди деген сөз. Сиз ооруп калган учурда жок, тез ооруп калат болсоңуз, Алла сизди ушунчалык жакшы көрөт экен, урматтуу тууган. Же болбосо Аллах субхана намазды таштап койгондугуңуз үчүн кайрадан сабак болсун деп оору берет. Эки варианты болушу мүмкүн. Ошондон сиз ооруп калган учурда ооба тик тура албайсызбы? Отуруп алып окуңуз. Отурганда дагы болбой калабы? Анда башыңыз менен мындай има ишара деп коет. Башыңызды кыймылдатып окуңуз. Тарат албай калган болсоңуз, ооруп калган учурда таяммум кылып дагы окуңуз. Макулбу? Антпесе намазды таштаганыңыз бул болбойт. Бул фарыз болуп эсептелинет. Ассаламу алейкум устаз. Кичинекей балага тамакты чайнап берсе болобу? Албетте болот да. Анын тиши жок болсо анан башка кантип бересиз, урматтуу тууган? Ошентип чайнап, анын курсагына жакшы тойгозуп, ошого кичинекей кезинде баяндарды да айтып, жакшы сөздөрдү айтып, чоң кишиге сүйлөгөндөй эле сүйлөй бериңиз. Ага өзүнчө бир тил таап албастан, кадимки чоң кишиге сүйлөгөндөй даават кыла бериңиз, ошону угуп чоңойот. Ассаламу алейкум. Тендер арамбы? Жок, урматтуу тууган, тендердин мунун эч кандай арам эмес. Эгер ошол тендер утканда дагы ошол көрсөтүлгөн өзүнүн баягы программасы бар да. Биз манандай деңгээлде курабыз, же болбосо тендер ар кандай нерседе болушу мүмкүн. Эми канча акча менен, канча сумма менен курабыз деп атат. Ошол сумманы толугу менен тең менен иштете турган болсо, эч кандай арамы жок. Ал жерде алдап кетпесе, уурдап кетпесе, эч кандай арам эмес. Жакшы нерсе балким. Устаз, мен университетте окуйм жана ошол себептүү кээ бир учурларда бешим намазы каза болуп калат. Кандай кылсам болот? Кабыр азабынан абдан корком. Сиз окуганда бизде деле окудук, биз деле окуп бүттүк. Я Алла, ошондон пешин намазында сиз не кыласыз? Пешин намазыны бүгүнкүнү канчага чейин дейли? Саат 3:30-4-кө чейин окусаңыз болот. Ошондон чоң перемен деген нерсе бар. Ошол учурда фарзын эле окуп алсаңыз болот. Балдар менен сүйлөшпөй бир бурчка барып туруп эле жайнамазыңызды алып алыңыз. Бүгүнкүнү бардык шарттар бар. Алып туруп ошол жерде окуй калсаңыз, балким классыңыздагы дагы, сиз менен бирге окугандар дагы балким урматтап, сыйлап калышат. Ассаламу алейкум. Балага ат коюу адамдын жашоосуна таасир этеби? Жакында төрөйм, эркек балага кандай ат койсо болот? Тыныган жөнүндө айтып бериңизчи. Тыныган жөнүндө айтып бериңиз. Тыныганыңызды түшүнгөн жокмун. Балага ат коюу адамдын жашоосуна таасир этеби? Албетте таасир этет. Сөзсүз таасир этет, урматтуу тууган. Балтабай, сасыкпай, итпай коюп кое турган болсоңуз, ал сөзсүз жашоосунда деле деги эле мектепте деле көрүп жүрөбүз го, урматтуу тууган. Ал сөзсүз таасир этет. Ошондуктан уул балага ат коюу боюнча аттар бар. Негизи хадисте келген коем десеңиз, Абдурахман, Абдурахим деген эң жакшы аттар. Болбосо Абу Бакыр, Умар, Усман, же болбосо ошол эле сахабалардын, пайгамбарлардын атын койсоңуз боло берет. Ассаламу алейкум. Кыздар канча жаштан намаз окуса болот? Кыздар 9 жаштан балагатка жеткен болсо, 9 жаштан этек кирекеле баштайт. Ошол этек кирекелген баштап бул балагатка жетти деп эсептелинет. Ушул учурдан фарыз болот. Эгер ага 9га жетпей турган болсо, азыр эми бизде бир аз слабый алсыз болгондуктан, урматтуу тууган, кызгасы канча жашта этек кирекелген болсо, ошол жаштан баштап фарыз болот. Ага чейин үйрөнүп окуй турган болсо, жашы жетпесе дагы анын сообу ата энесине жазылат. Ошондуктан аларды дагы жашы жеткенге чейин окута бериш керек. Шам намазы киргенден кийин канча убакыттан кийин каза болуп окулуп калат? Бүгүнкү күндө ошондой ашыкчасы менен эсептегенде бизде грубый деп коет го. Бир жарым саатты кылсаңыз, андан кийин неме болуп калат? Каза болуп калат. Балким ага дагы жеткирбестен өтө кыска вакыт шамдын намазы. Ошондуктан бизде жарым саат деп койсоң 40ка өтүп кетет, 40 мүнөт деп койсоң 1 саатка чоюлуп кетет го. Ошондуктан мүмкүн болуунча 20 мүнөт деп туруп, ошого коюп окуганыңыз жакшыраак болот. Саламатсызбы? Менин биринчи жолдошум таарынышып кетип 2 жолу талак берген, анан кайра жашап, кыздуу болуп ажырашып кеттик. 3 жылдан кийин турмушка чыктым. Биринчи жолдошуман турмушка чыгарда талак алган эмесмин. Эми кандай болот? Бул боюнча мен жана башында айтып өттүм, дагы айтам. Ушул талак маселеси боюнча, деги эле төшөк маселе боюнча жекече кайрылыңыз. Талак маселеси боюнча муфтиятка 15-кабинетке барыңыз. Эгер башка областта боло турган болсоңуз, ошол жердин казиятыга барсаңыз, ал жерден толук тактап, анан айтып, түшүндүрүп берет. Бул жерден биз аны түшүндүрө албайбыз, убакытыбыз дагы жетпейт. Буюрса, жакында төрөм боюнда бар аял кайсыл дуаны көп окуш керек жана кандай ат койсок болот? Уул балага сиз дуа кылып коюңузчу. Аллах таала өзү жеңилдик берсин, жеңилдик менен көз жарып алыңыз. Уул балага азыр эле айтып өттүк.
кайсы дуаны окусаңыз болот. Ясин сүрөсүнү көбүрөөк окуңуз урматтуу тууган. Анан ошол ыйгайлар жана кабыл болгон дуалар деген китепти карасаңыз, мына ушучуда боюнда бар дуалар жазылып турат. Биз ачыгын айтканда эркек болгондуктан ал нерсе башыбызга келбегендиктен чын деле бул дуаны жаттаган эмесмин. Ошону карасаңыз жазылганы бар. Анан Аллах Таала өзү жеңилдик берсин. Уул балага ат койгондо жана айтып өттүк, пайгамбарлардын атын коюңуз, сахабалардын атын коюңуз, же болбосо өзүнүн кыргыздын баатырлары бар, алардын дагы атын койсоңуз боло берет. Түндөсү уктап жатканда раматылык тайнем өтүп кеткен түшүмө кире берет. Анан түшүмдө жаман түштөрдү көрө берем. Мисалы басырык басуу түштөр эмне кылсам болот. Анан аркамдан бир нерсе ээрчигендей боло берет. Жаш бала көп көрөт. Бул илешкенби? Балким илешкен болушу мүмкүн, же болсо корккон болушуңуз мүмкүн. Коркконго кош көрүнөт дегендей, мына ушундай ар нерсе көрүнө берет урматтуу тууган. Андыктан эч кандай коркпоңуз. Сиз деген өтө баатырсыз, эркексиз, аялсыз айырмасы жок. Баатырсыз. Сизди Аллах Таала өтө жакшы көрүп жараткан. Бизде ата бабабыз айтып коет эле, түшүң түлкүнүн богу. Түш эч нерсени чечпейт. Ооба, жаман түш көрө турган болсоңуз, ойгонгондон кийин сол тараңда деңиз дагы, я Аллахым, мени шайтандын жамандыгынан жана ушул көргөн түшүмдүн жамандыгынан сактагын деп дуа кылыңыз. Кудай буйрса түш көрбөй каласыз. Мен жаңы намаз окуп баштагам, бирок азыр токсикоз болуп кузуп, улам зарам чыгып жатат, таат ала албай жатам, оозума суу алсам кузуп. Эч нерсе болбойт. Аллах Таала өзү жеңилдик берсин. Машалла. Мына ушун үчүн аялдар төрөт учурунда, же болбосо боюнда бар учурунда эмне кылса, көп ибадат кыла албай калгандыгы үчүн толук мурда кандай ибадат кылган болсо ошолор жазыла берет. Сиз азыр жок кузуп аткан болсоңуз, сиздики үзүр болуп эсептелинет. Ар бир намазга гана таарат аласыз, куссаңыз дагы намазды окуй бересиз. Макулбу? Дааратыңыз сынбайт. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Сизге ден соолук каалайбыз. Устаз, сизди дагы эфир дагы көп көрөлү. Ата энеме ден соолук каалап коесузбу? Ден соолук биздин каалообуз өтпөйт. Албетте дуа кылабыз. Аллах Таала ата энеңизге ден соолугуну таза койсун. Аллах Субхана Таала берген ар кандай жаман оорулардан өзү сактасын. Кудай буйрса дуа кылып турсаңыздар, биз дагы ушул сиздерге мүмкүн болушунча билген нерсебизди айтайлы деген жакшы ниетибиз бар. Алла эсен аман кое турган болсо, ар дайым эфирден көрүшүп турабыз. Хижап кийсем деген ниетим бар, бирок күйөөм каршы жолукту, артка салынса болобу? Үйдө салынсаңыз болот, көчөгө чыкканда алдыңыздан эгиңизден алып алганыңыз бул фарз болуп эсептелинет. Күйөөңүзгө көбүрөөк мамиле кылыңыз. Эми мына ушундай да бир кем дүйнө деп коет го. Бирөөсү аялыны жолук салдыра албай атат. Бирөөсү жолук салынса күйөөсү каршы чыгып атат. Сыноо мына ошондой. Бир адам айтат, аялыма 24 деди, же 17 жолу жолук алып барсам, акыры араң ошондо жолук салынды дейт. Я Алла, ошондон Аллах Таала күйөөңүзгө толук түшүнүк берсин, туура түшүнүк берсин, ар намыс, эркектик намысты берсин, аялдан кызгана турган эркектердин катарына кошсун. Молдонун дарегин берип коюңузчу, шураныз тагдыр молдонун. Анын дарегини мен чынында эле билбеймин. Азыр кайсы номерде жүрөт? Бул бирөөлөрдөн угуп калам, жалда жашайт дейт, бирөөлөрдөн угуп калам, ак ордодо дейт. Кыскасы кайсы жерде экенин чынында эле билбеймин. Аны сураштырсаңыз, жокту сурап атат дейт. Таап алсаңыз болот, Кудай буйрса. Ассаламу алейкум. Эркек киши чачы жыйылган аялдарды көрсө күнөө болобу? Чачы жайылган аялдарды көрсө күнөө болобу? Албетте күнөө болот, урматтуу. Ошондон биз кайра аракет кылабыз, көзүбүздү сактайлы деп. Аял киши чачыны жайып жүрүү дегени бул авраты ачык жүрөт деген сөз, урматтуу. Чач бул авратка, уяттуу жерге кирет. Шымы жок кандай жек көрүнөт? Шарият боюнча жолугу жок, мына ушунчалык деңгээлдеги күнөө болуп эсептелинет. Ошондуктан биз эркектерге дегеле өзүбүзгө дагы Аллах Таала амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Көзүбүздү кайра сактайлы дейсиң. Мына ушундай экен да. Бул жакты карабай, жерди карасаң, жерде деле бир жалаңач пакет жатат да. Бүгүнкү күнү мына ошондуктан ушунчалык сыноодо калган учурубуз. Алла Таала ар бирөөнүн иманына күч-кубат берип, бардыгы Аллах Таала күнөөлөрдөн сактаган болсун. Ассаламу алейкум устаз, балам төрөлгөнүнө 1 ай болду. Азан айтыла элек. Эми айтырсак болобу же аял киши айтса болобу? Эми айтырсаңыз боло берет. Күйөөңүз айтсын, бир тууганыңыз эркектердин айтканы жакшыраак болот. Азыр дагы айтсаңыз жакшы болот. Негизинен төрөлгөн күнү айтылыш керек алчы. Себеби 1 ай баланы кыйнадыңыз деген сөз.
Biz ajrашып кеттик, кызыбыз бар, анан дагы балалуу болобуз деп бола албай жаттык элек. Күйөөм кетип калды, башка аял алып телефондон талак берген тиеби. Бул боюнча муфтиятка барыңыз, ошол телефондон берген жазууну өчүрбөстөн апарыңыз, манал кандай болот деп жүрүп, ошол жактан чечип берет. Ассаламу алейкум устаз, эмчектеш бир тууган махрамбы же намахрамбы? Махрам болот, ал кадимки эле бир тууганыңыз болот, урматтуу тууган. Эмчектеш бир тууганыңыз, ал чынын деле өзүңүздүн бир тууганыңыздай болуп эсептелинет, махрам. Саламатсызбы? Биринчи турмушума 3 күн жашап кеткем. Талак алган эмесмин. Азыр экинчи турмушум менен жашайм. Бизге нике түшөбү, ошону ойлонуп кайгыра берем. Кайгырыштын эч кандай кажаты жок. Сиз үйдө отуруп алып эле кайгыра бербестен муфтиятка барыңыз. Айтып атпайбыз, бул талак маселеси, нике маселеси өтө татаал маселе, өтө кылдат маселе. Азыртан такта болбой турган болсоңуз, урматтуу, ал ойнош болуп калышлык коркунучу бар. Андан бала бүткөн болсо, анда ал зынадан төрөлдү болуп эсептелинет. Ошондуктан, урматтуу туугандар, татаал маселе, муну эртерээк ойлонуңуз. Чынын деле жакшы иш кылбапсыздар. Эртерээк барып туруп, башка областта, башка айылда болсоңуз дагы муфтиятка келип, өзүңүздүн жашооңузду чечип алып кетиңиз, убакытыңызга кызганбаңыз. Саламатсызбы ажеке? Жаман адаттан кантип арылса болот? Жаман адаттан арылыш үчүн ошол жаман чөйрөнү таштоо менен арылсаңыз болот. Жаман адатты кайсыл учурда кылып атасыз? Ошол учурда жаныңызга жакшы адамдарды коюп алсаңыз болот. Жаман адаттан же болбосо сөгүнүү болушу мүмкүн, же болбосо ачуулануу болушу мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистерин көп окуңуз дагы, чөйрөңүздү көп өзгөртүп, жакшы адамдар менен бирге жүрсөңүз, алар бирине мындай эле караганда эмне кыласыз, уяласыз, анан жакшы адамдар менен болгондо жаман адатка көп барбай каласыз. Намаз окуу менен, китеп окуу менен, баян айтуу менен же баян угуу менен алек болосуз. Ошондуктан Лукман Хаким дагы баласына насаат бергенде ошентип айткан: сен жакшы адамдар менен көбүрөөк бирге болгон, деген. Ассаламу алейкум. Апалардын каргышы түз тиеби? Апаныныкы дагы, атаныкы дагы түз тие турган каргыш, эгерде чынын деле ошол каргышка татыктуу боло турган болсо. Анан жөн эле отуруп алып, бүгүнкү күнү чынын деле апаларга түшүнүш керек. Жөн эле отуруп алып келинини кайгыргай берет, баласыны каргай берет, өлүгүңө турайын дейт, өлүп кала турган болсо анан ыйлап олтурат ананчы. Ошондуктан чынын деле каргыш бул жакшы нерсе эмес. Каргыш табаш керек. Эгерде ошол каргышка татыктуу боло турган болсо, апаныкы дагы, атаныкы дагы. Деги эле мазлум адам деп коет, жапа чеккен адамдыкы бул түз тие турган нерсе. Ошондон каргыштан сактануунун аракетин кылышыбыз керек. Ислам дининде тагдыр жөнүндө кандай түшүнүк бар? Пешенебизге бардыгы жазылып койгон дейбиз. Демек адам бузуку болсо дагы ал дагы пешенебизге жазылганбы? Деги эле тагдыр жөнүндө түшүнүк берип кетиңизчи. Албетте, тагдыр бул татаал маселе. Ислам дининде бул тагдыр туурасында айткан, урматтуу тууган. Андан кийин биз тагдырды Куран хадис менен билебиз. Тагдырды биз анан өтүп кеткенден кийин гана билебиз. Азыркы учурда билбейбиз, урматтуу тууган. Азыр карасаң, адамдар айтат, мага ич деп жазган. Ооба, бардыгы пешенеңизге жазылган. Бирок эки вариант жазылган. Эгер сен дин менен жашай турган болсоң, манандай такыба адам болосуң, бактылуу болосуң. Динсиз жашай турган болсоң, манандай бузук болосуң, ит эле болосуң деп жазылган. Ошондуктан, урматтуу тууган, өзү тандаш керек адам баласы. Анан ичип алып ит болуп эле менин тагдырыма жазылган болсо не кылайын? Жок, урматтуу. Көбүнчө мен жаштарга, эркектерге ушуну мисал берем да. Анда тагдырыңа жазылган болсо, үйлөнгөндөн атасың, ана көчөдө жүргөндө бомбушканы же болсо ошо бузук кызды алып алса, кой, мен деле акылым бар, кичине бир жакшырагын карайын, имандуусуну карайын дейт. Баары жазылган да, ала бер десең албайт анычы. Ошондой эле жаман адамга тие бер десең тийбейт. Кой, менде деле кичине неме бар да депчи. Бар боло турган болсо, урматтууган, ошону азыртан иштетиңиз дагы. Жаман нерсени таштап туруп, жакшы жага басылып кетишлик бул өзүңүздүн колуңуздан. Биздин шариатта, этикатыбызда айтылган, акыйдада айткан: муридул хайра ва шарра кабихан, валакин лайса ярза бил махали. Ооба, жакшылык, жамандыкта бардыгы Алланын каалоосу менен болот, бирок жамандыкка Алла Таала эч качан ыраазы болбойт деген. Ошондуктан бардыгыбыз жакшы жашоону каалайбыз. Ошол ичимдикти өзүңүз таштаңыз, жаман жолду өзүңүз таштаңыз. Жакшыга баша турган болсоңуз, Аллах субхана таала ошол бактылуулугуңузду ошол жагдан жазган. Устаз, атам менен апам урушуп кетти. Апам 4 жылдан бери келбей атат. Биз атамын колундабыз. Биз кыйналып
Kettik, bizge jarдан beri alasызбы? Апам менен атам жараштырып бериңизчи. Макул, мага жолугуңуздар. Мен аракет кылайын, урматтууган, колумдан келишинче мен аракет кылып айтып көрөйүн. Анан эгер макул деп уга турган болсо өтө жакшы, себепчи болуп кала турган болсом колумдан келишинче аракетимди кыламын. Ассаламу алейкум устаз, ушу Дордой жактагы жакшы молдо бар дешет. Жин чыгарат деди эле. Сиз билсеңиз номерин бере аласызбы? Дордой жактагыны билбейт экенмин, бирок Дордой жактагыны сиз жакшы деп атасыз. Менга бирөө арызданып келди, жакшы эмес экен, урматтуу тууган. Себеби бир аз көз ачыктык кылабы дегеле, ал кайсысын айтып атат билбейм. Дордой тараптан бир арыз түштү эле, мен билбейт экенмин, ал ким экендигин, анан номери дагы менде жок. Менин жакшы деп билгеним мына ушул жакшы Жыргал кары, муну Чубак устазыбыз да раматылык айтып жүрөт эле. Андан кийин тагдыр молдону өз көзүм менен көргөндүгүм үчүн гана мен ишеничтүү түрдө аны айтып атамын. Мына ошолорду тапсаңыз жакшы болот. Россияда ошол жердин тургундарынан мечит сурайын десек, мечит жок. Ошондо кай жакты карап намаз окуш керек? Кабаны табыш керекпи же күн батышты карап окуш керекпи? Урматтуу тууган, Кабаны караңыз, кыбла тарапты караңыз. Күн батыш ар жерде ар жака карап батат. Анан кышында бир жака батат, жазында бир жака батат. Ого карап эле жылып жүрө берсеңиз болбой калат. Ошондон Каба тарапты табыңыз дагы, ошол жака карап окуңуз. Ассаламу алейкум устаз, балам намаз окуп атып, намазын таштап коюптур. Ишке байланыштуу дейт. Ишке байланыштуу боло турган болсо, анын иши ага жакшылык алып келбейт. Ишке байланыштуу боло турган болсо, ал ишиден береке таппайт, урматтуу тууган. Мына ошондон жалпы эле мусулмандарга эскертүү, эгер кайсыл жерде сизди, урматтуу тууган, ишиңизге байланыштуу намазыңыз калып кете турган болсо, же болбосо ошол ишиңизде намазга уруксат берилбей турган болсо, андай иште иштегенден көрө иштебей койгонуңуз жакшыраак болот. Намазды окуп туруп Аллахтан жакшы дуа кылып сурасаңыз, Аллах Таала бүгүнкү күндө бардыгы түшүнүп калды, бардыгы дин менен жашап калды, урматтуу тууган. Намазсыз жашоо болбойт экендигин билип калды. Ушул учурда дагы ишке байланыштуу деп таштап койсоңуз, анда кыямат күнү өкүнүп каласыз. Намазыңызды кайрадан баштаңыз. Ассаламу алейкум, кечиресиз, насты кантип таштасам болот? Намаз окуйм, 5 убакыт нас чексе даарат бузулабы? Албетте, бул дааратты насты чекпей койсоңуз таштайсыз, сатып албай койсоңуз, же болбосо чеккендерден алысыраак болсоңуз, урматтуу тууган, таштайсыз. Анан нас чегерде мындай ойлонуңуз да, урматтуу тууган. Ошону туалетке кирип алып чегесиз да, туурабы? Акыл эстүү адамсыз. Эмне үчүн туалетке кирип оозуңузга конфет салып алып олтурбайсыз да? Ошону салып алып кайфта отурасыз да? Бул акылсыздык, урматтуу тууган. Андан кийин бул дааратты сындырат дегенге бизде Куран, хадисте эч кандай далилибиз жок. Андан кийин негизиден насты, дааратты бузат качан жаңы чегип баштаган болсо. Себеби денеден суу чыкса, бул дааратты сындырат. Мына эриниңдин астыга таштайсың да, ошондо аны жарып берет. Себеби ага кара тамеки, күл, акиташ, башка ачык нерселерди кошот. Муну жарып берип, бул дене этиңизден суу чыккан болсо, дааратыңызды сындырат. Анан бул жагы таасир бербей калып, тилдин астыга таштай тургандар бар экен, буларды биз сындырат деп айта албайбыз. Ассаламу алейкум, көк бет жалкоо аялдан качан чыгарга эркектерге тарбия иретинде насаат айта кетиңиз. Ассаламу алейкум, көк бет жалкоо аялдан качкан бекен, эмне экен? Качан чыгарга эркектерге тарбия иретинде насаат айтып кетиңиз. Арак ичкен арам экенин билип туруп ичкендерге кыяматта кандай жаза каргыш бар? Буларга албетте булар каргышка калган. Буларга, урматтуу тууган, мээрим жок. Арак ичип, эң жаман өлүм мас болгон абалда өлгөнү. Эң жаман өлүм туалеттин ичинде олтуруп өлгөн. Эң жаман өлүм дискотекада ойноп жүрүп өлгөн өлүм. Мына ошондуктан 10 түрлүү адам арактын себебинен 10 түрлүү адам каргышка калган. Мына ошондуктан аны билип туруп иче бергендерге өздөрүнөн көрсүн. Аллах Субхана Таала иманына күч кубат берсин, аны таштап эртерээк ибадатка келсин. Бир досум мындан 2-3 жыл мурда карызга акча алган, 7 айда бөлүп берем, анан үстүнө 300 000 сом кошуп берем деп азырга чейин бөлүп жарып берип келе жатат. 300 000 сомду алсак процент алгандай болуп калбайбы?
башында ушундай келишим болгон эле өзү берем акча болгондо деп жатат, процент болуп калат. Аны алганга эч кандай сизде акыңыз жок, укугуңуз дагы жок. Бул процент арам болуп калат. Өзүңүз канча акча берген болсо, ошону эс анаман бер деңиз. Бөлбөй, күнүгө 1 сом, 2 сомдон кылып, анын дагы берекесин кетирбей, толук эле менин акчамды бер, мен дагы бир жерге жакшы иштетип алайын, ал 300 миң сомуң өзүңө эле кут кылсын деп туруп аны албай коюңуз. Мен Москвада 4 жыл бир жерде чыкпай иштедим, бирок жакшы иштедим. Иштеген жеримде көтөрүлдүм. Көрө албаган адамдар репутациямны булгашты, сойку деп жала жаап, бирок Алла турат. Мен кыз бала боюнчамын. Аллаху акбар. Албетте биз сизге ишенебиз. Сиз кыз бала боюнчасыз. Аллах Таала көрүп турат. Жала жапкандар булар кыямат күнү толугу менен жооп берет. Эми Аллах Таала сиз ушунчалык таза, жакшы көтөрүлгөн, жакшы кыз болгондугуңуздан чынында эле көрө албаган душмандар бар. Ага эч кандай сынбаңыз. Кайра башка ишке кирип алып, ал жерден дагы мына ошондой көтөрүлүңүз. Өзүңүздүн ар намысыңызды бекем сактаңыз. Биз сиздей кыздарыбыз менен, сиздей карындаштарыбыз менен сыймыктанабыз. Мына сиз менен сыймыктанып, сизди ааламга жары салса болот. Аллах субхана таала чынында эле бул үммөттү ушундай жакшы көргөн. Айша энебизге дагы ушундай доомат түшкөн. Айша энебизге дагы доомат. Айша энебиз 3 күн ыйлап жатып калдым дейт. Мен ыйлап жатып ушул өпкөм жарылып өлүп калат деп ойлогонмун, бирок Аллах Таала өзү Кур'ан аят түшүрүп, бул Айша таптаза деген. Эми бүгүнкү күнү биздин учурубузда пайгамбар жок экен, сиздин таза экендигиңизге аят түшпөйт экен, бирок кыямат күнү бар, сөзсүз жала жапкандар алар жооп берет. Сиз эмне кылыңыз? Белди бекем байлаңыз, мындай сөздөргө эч кандай көңүл бурмаңыз. Ассаламу алейкум устаз. Менин апам 2 жыл мурда кайтыш болгон. Апамды сагындым. Апам түшүмө кириш үчүн эмне кылсам болот? Аны сагынсаңыз эмне кылыңыз? Көп зикир кылыңыз. Апаңыздын көп жакшылыктарын айтыңыз. Анан аны түшүдө көрүштүк менен эч нерсе чечилбейт. Апаңыз түшүңүздө көрбөй эле кыямат күнү Фирдаус бейиште көрүш үчүн апаңыздын жакындары менен, Айшене деп коебузго, ошолор менен көбүрөөк катташып, апаңыз туурасында жакшылыктарын айтып, анан өзүңүз күнөөдөн сактанып, көбүрөөк дуа кылып, соону апаңызга, Кур'ан окуп, соону апаңызга садака кылып, соону апаңызга багыштаңыз. Кудай буйрса, бул дүйнө вактынчалык, аз убакыт калды. Баарыбыз барабыз. Иншалла жалпы ошол бейиште көрүштү Алла Таала насип кылсын. Мен Сенамет центрга 4 жылдан бери барам. Жин кирип, бирок дагы эле ооруп турам. Кармап турат, кантип айыгам. Сенаметке кайра барам, кеңеш бериңизчи. Ооба, ал жерге баргандан кийин, Сенаметте жакшы карылар бар. Ооба, жин чыгарган ал жерде дагы айтса болот экен. Туура, ал жерде дагы жакшы карылар бар. Барыңыз, андан кийин өзүңүз ошолордун дуасын алып туруп, Куранны кайсы аяттарды окуп дем салып атат, кайсы сүрөлөрдү окуп дем салып атат, ошолордон үйрөнүңүз дагы өзүңүз эртең менен кечинде ошолорду дем салып туруңуз. Анан амалга бекем болсоңуз, Кудай буйрса, Алла сизди жакшы көрөткөн 4 жылдан бери болсо сизге сыноо берип атат, даражаңызды көтөрүп атат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, сапарда болгондо пешин намазын, асыр намазын убагына такап окусак болобу? Касыр окуйбузбу? Сүннөтүн окуйбузбу же фарзды эле окуйбузбу? Жоопко рахмат. Жок, пешинде асырга такап окусаңыз карахият, макруh болуп калат, жек көрүлгөн. Ошондон өз убагында окуңуз. Албетте касыр окуйсуз, сүннөттөрүн окусаңыз жакшы болот. Бизде ооба шариатта уруксат берилет. Шашылыш болгон болсо, башка бирөөлөр күтүп турган болсо, анда эмне кылабыз? Фарздын окуп, сүннөтүн окубайсыз дейбиз. Бирок бизде шашып атат экен десе, барып сүннөт фарздын эле окуйбуз дагы, касыр кылып чуркап, чайханага барып, заказ берип коюп, ал жерде кенен олтурабыз да. Мына ошондуктан туган чайханада тамак күтүп кенен отурганча сүннөттөрүн дагы окуп койсоңуз сооп болот. Кыямат күнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шафаатына эргеше турган адамдардын катарына кошуласыз деп үмүт кылабыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, сапарда болгондо пешин. Кийинки суроо болсо берип койсоңуздар жакшы болот. Урматтуу туугандар, же болбосо бизде 1 сааттык 2 мүнөттүк тыныгыбыз болуп калды окшойт. Мына ошондуктан Кудай буйрса биз менен болуңуздар. 2 сааттык тыныгуудан кийин кайрадан сиздер менен көрүшөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу Насихат радиосунун угуучулары жана телекөрүүчүлөр. Кайрадан назарыңыздарда мен Шарапов Бактияржан. Андыктан биз бүгүнкү күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын 4 нерсе туурасында айткандыгына сүйлөп аттык эле. Экинчи, үчүнчү нерсеси, акыр кыяматта Аллах субхана таала берген байлыгы туурасында сурайт.
Байлыкты каяктан таптың биринчиден, экинчи каякка жумшадың. Мына ошондуктан урматтуу колунда бар. Деги эле бизде ата бабабызда жакшы сөз бар. Кедейди көчкөндө көр дегенчи. Мен кедеймин деген көчүлсөң азыр бир камаз толо жүгү чыгат. Мына ушундай адамдар сиз каяктан таап атасыз, каякка жумшап атасыз, азыртан ойлонуңуз. Чынында эле Аллах Таала өкүм берген жерлерге жумшаган болсоңуз, кыямат күнү өкүнбөйсүз, балким сыймыктанасыз, бейишке эң биринчи кирүүчүлөрдүн катарына кошуласыз. Төртүнчүдөн Аллах Субхана Таала алган илимиңди сурайт. Алган илимиңе кандай амал кылдың дейт. Мына ошондуктан биз бир аз илим алсак дагы, мына ошого амал кылып, сиздерге муктаж адамдарга жооп берели деп атайын ушул жерге уюштуруп келип атабыз. Андыктан урматтуу менин мусулман бир туугандарым, сиздерди эгерде кызыктырган сурооңуздар болсо, мына ошол бизге кайрылсаңыздар, биз ошолорго билгенибизче жооп беребиз. Устаз, менин 3 балам бар. Жолдошум Россияда эмгектенет. 1 айдан бери чалбайт, чалсак албайт. Балдарымды сурабайт, эмне ичип жеп жатасыңар дебейт. Кийим кечесин да сурабайт. Мен жаздым, жашабасаң закысты 40 дедим. Эч нерсе болбойбу? Мындан 6 жылда башкага үйлөнүп кайра келген эле. Эми эмне кылам? Анын күйөөңүздүн ата-энесине айтыңыз, жакын туугандарына айтыңыз. Алардан дагы эч кандай натыйжа болбой турган болсо, албетте анда закысты кырктырып туруп, сен өзүңчө бол, мен өзүмчө бол десеңиз, сизге эч кандай күнөө болбойт. Чынында эле ал карабай турган болсо, ал бакпай турган болсо, анда жообуңузду берсин. Сиз дагы башка бактыңызды сынап, башкага турмушка чыксаңыз, шарият эч кандай каршы эмес, боло берет. Дараты жок, азан айтса болобу? Карахият, макруh болот. Ошондуктан азан айтуу деген элди намазга чакыруу. Өзүң намазга чакырып алып туруп анан чыгып кетишликти муну аалымдарыбыз жек көргөн. Ошондуктан айтса боло берет, өтө берет, күнөөкөр болбойт, бирок макруh болот. Дарат алып туруп айткан жакшыраак. Ассаламу алейкум. Сигарет чегип намаз окугандарга эмне дейт элеңиз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзүн айтамын. Пайгамбарыбыз айткан, кимде ким чеснок, сарымсак деп коебуз, сарымсак жана пияз жеген болсо биздин мечитке келбесин деген. Эми урматтаган, ал адал нерсе шариатта. Ошону жеген болсо, жеп алып мечитке келбесин. Эмнеге? Ал жыттанып адамдарды кыжалат кылат, ал жерде периштелерди кыжалат кылат. Эми урматтаган, сигарет жегип алып, сасып алып, ал жерде кантип турасыз? Мен ушуга таң каламын. Ошондуктан мечитке барып атасыз, ал жерде сафта турасыз. Ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла дегенде жаныңыздагы дуф этип берет. Ал мурдуну тырыштырган бойдон ал сасыңызга кыжалат болуп калат. Ошондуктан аны чекпеңиз. Аны таштоонун аракетин кылыңыз. Ассаламу алейкум ажеке, менин атам каттуу ичип жатат. Ушул учурда сиз ичкен кишилерге жардам берип койдурдум дейс эле, менин атама жардам бере аласызбы? Жок, мен антип айткан эмесмин. Балким башка бирөөлөргө баягы жол көрсөткөн болушум мүмкүн. Ошондуктан ичкен адамдарга врачтарга апарыңыз, болбосом даватка алып чыгыңыз, анан чөйрөсүн өзгөртүңүз, ичкен адамдардан алысыраак кармаңыз. Ассаламу алейкум, балага Рамазан деп ат койсо болобу? Болот. Ооба, бизде көбүнчө орозо Рамазан айында төрөлгөндөргө Рамазан деп коет. Койсо боло берет, эч кандай шариатка каршы эмес. Жакшы ат десек дагы болот. Эгер суроо болсо бересиз кийинки суроолорго. Болбосом, урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан жанагы сөзү чынында эле, байлыкты каяктан таптыңыз, каякка жумшап атасыз. Муну кыямат күнү ар бириден сураласыз, ар бирине жооп бересиз. Ошондуктан берген байлыктарыны сиз Аллахтын жолуга, мечитке, медресеге, болбосом жетимге, жесирге, жолго дегеле Кыргызстанды өнүктүрүүгө иштетүүнүн аракетин кылыңыз. Ассаламу алейкум устаз, намазды баштай албай жүрөм, дуа кылып коюңузчу. Амин. Аллах Субхана Таала иманыңызга күч кубат берсин. Аллах Субхана Таала өзүдөн коркууну жүрөгүңүзгө салган болсун. Албетте Аллахтан корко турган болсоңуз, аны башташ өтө жеңил. Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат: иннаха лакабиратун илля лил хашиин. Алладан корккон адамдарга намаз өтө жеңил. Коркпогондорго ушунчалык оор, өтө кыйын. Намаз оку дегенден көрө 2 камаз жүк келди түшүрүп кой десе рас болбоду деп сүйүнө турматтаган. Мына ошондуктан Алладан коркууну көбүрөөк талап кылыңыз. Аллах Таала өзү инсап берсин. Ассаламу алейкум устаз, сизден Аллах ыраазы болсун. Амин. Мен жана кыздарым намаз окуйбуз. Алхамдулилла, балам 3-класста окуйт, бирок намаз окуй элек.
дуа кылып коюңузчу. Амин. Аллах Subhanahu wa Taala балаңыздын дагы иманына күч кубат берип туруп, ал дагы кызыгуу салып, аны дагы келечектеги алим, кары, салих, дүйнө жүзүнө ислам динини жеткире турган инсандардын катарына кошсун. Ассаламу алейкум, жуманы мубарак болсун десе болобу. Өтө сонун болот урматтууган. Жанагы бул дахшат, азап болады дегендерге карабаңыз. Толугу менен бул мына биз үчүн майрам кабарларда келген. Ал жумату хаджул масакин. Жума кедейлердин бул неси ажысы деген урматтууган. Ушундай мубарак болсун деп жума күнү урматтап, жума күнү чынында эле биз үчүн майрам. Мына ушуну негизден жума майрамдай тосуп, бул күнү ишти дагы токтотуп, жумага барып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, жума күнүндө бир убакыт бар. Ким ошол убакытта Аллах Тааладан дуа кылып, эмнени сураган болсо, ал сөзсүз кабыл болот деген. Ошол убакытты издеп көбүрөөк дуа кылып, көбүрөөк ибадат кылып өткөрө турган болсоңуз, өтө сонун майрам. Ассаламу алейкум устаз, чоң күнөөлөр кечирилеби, кантип кечирим сураса болот? Биринчиден ошолго өкүнөсүз, чоң күнөө кылганыңызга. Экинчиден тооба кылып, я Алла, мени кечиргин, мен экинчи кайрадан бул күнөөнү кылбаймын дейсиз. Анан ошол кылбастан аракет кыла турган болсоңуз, сөзсүз кечирилет. Бизде урматтуу тууган, ширк кечирилбейт деп коет, ширк. Аны дагы тооба кылбастан өссө анан кечирилбейт да. Ширкти дагычы, эгер тооба кылып Аллах Таалага шерик кошпостон аны дагы кечирим сурайт болсо, Аллах ушунчалык мээримдүү зат, аны дагы кечирет, тообасын сөзсүз кабыл кылат. Тообанын кабыл болушу үчүн эң шарты өкүнүшүңүз керек, андан кийин ал күнөөнү ташташыңыз керек, экинчи ал жака карап баспашыңыз керек. Мына ошондо сөзсүз кечирилет. Ассаламу алейкум, Алла ыраазы болсун. Зайтун жана чорный тимен жөнүндө айтып бериңизчи. Каталар болсо кечирип койгула. Зайтун майы боюнча ваттин ва зайтун бул Кур'ан-ы Керимде келген. Бул шифа урматтууган. Чорный тимен боюнча кара зире деп коет кыргыз. Пайгамбарыбыз айткан, бул өлүм менен каарылыктын башкасына бардыгына шифа деген. Чорный тимен кара зирени иче бере турган болсоңуз, албетте бул өлүм менен каарылык. Бары картаясыз, жашыңыз өткөн сайын ажалыңыз жеткен болсо өлөсүз. Калган оорулардын бардыгына бул шифа болот. Андыктан урматтуу туугандар, биз ошолорду дарыланып, адал дарыларды колдоно турган болсок, бизге пайда болот. Пайгамбарыбыз айткан, ооруга дарылангыла, ооруга Аллах Таала бардыгына шифа койгон деген. Ассаламу алейкум устаз, тамакты таянып ичсе не болот? Адепсиз болот. Адепсиз болот урматтууган. Андан кийин Аллах Subhanahu wa Taala ден соолук бергенден кийин таянбай түз отуруп жегенсеңиз, ден соолугуңузга дагы пайда болот. Таянсаңыз бул нашкөрчүлүк болуп эсептелет. Же болбосо текеберлердин адеби болгондуктан, мына ошондуктан муну адепсиз деп коет. Таянбай отуруп ичкениңиз жакшы. Саламатсызбы? Мен жолдошумдун капталына туруп намаз окусам болобу? Ооба, капталына туруп намаз окусаңыз болот. Капталына болгондо жок, аркага туруп алсаңыз жакшы болот. Бир катар аркада турсаңыз, эгер шарт жок болуп турган болсо, ооба, оң жагында, сол жагында аркараак. Сиздин сажда койгонуңузда жолдошуңуздун кадамыга жетпей тургандай болуп туруп турсаңыз жакшы болот. Күйөөңүзгө уюп намаз окусаңыз, мына ошондо сүйүү жатат, мына ошондо махабат жатат, мына ошондо урматтууган биримдик ынтымак жатат. Көпчүлүгү муну ойлобойт да, мындай өтө жеңил де санайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ла тахкиранна шай'ан фил ма'руф. Жакшылыкта эч бир нерсени төмөн санабагыла деген. Ушундай элементарный деп коебуз да, жөнөкөй өтө кылдат маселеге көңүл бурбайбыз дагы, бир канча жүрөктөр сууп калат, бир канча бирибизден алыстап калабыз, аны туйбай калабыз. Ошондуктан аял киши күйөөсүнө эмне кылып уюп намаз окусун, күйөөңүз дуа кылсын, сыртынан сиз амин деп туруңуз. Анан сиз дуа кылыңыз, күйөөңүз амин деп турсун, дуалардын кабыл болушуна өтө чоң өбөлгө. Коптан намазын окуп бүткөндөн кийин сөзсүз витр намазын окуш керекпи? Витр намазында кунут дуасын окуш керекпи? Эгер кунут дуасын билбесең же жаттай албасаң, башка дуа окуса болобу? Же сөзсүз жаттап кошуп окуш керекпи? Коптандан кийин албетте сөзсүз витр важип деген важип, аны же болбосо уйкудан туруп үйрөнгөн адам үчүн түндүн 3/1 бөлүгүндө окуса көбүрөөк сооптуу болот. Же уктап калам, мен бир уктаган менен ушу мен таң атканда ойгоном, анда дагы бирөө ойгосо десеңиз, анда коптандан кийин сөзсүз аны окуп аласыз. Албетте дуа кунутту кошушлук бул важип болуп эсептелет. Важип, аны жаттаңыз. Аны жаттай албасаңыз, дуа кунут деген узун дуа деген сөз, башка узунураак дуаны жаттап алып анан кошуңуз. Аны жаттай
жаттай аласыз. Ооба, бир аз сөздөрү татаалыраак урматтууган. Ошондуктан бир күн болбосо 2 күн, 2 күн болсо 3 күн убакыт бөлсөңүз, 3 күндө ошол бир дубай кунутты жаттай албасаңыз, анда кандай болот? Ошондуктан аны жаттап, аны кошуп окушлугуңуз важип. Ошентип окуңуз. Ассаламу алейкум устаз. Апам намаз окуйт, бирок акыркы күндөрү буту какшап ооруп жүрөт, кыйналып суу тийгенде, ошондо дааратты кандай кылса болот? Ден соолукка байланыштуу ал бутуна маазы кийип алсын. Маазы жакшы калың териден жасаган маазыны алып бериңиз. Эртең менен бир эле эмне кылсын? Жуусундагын жылуу суу менен жууп туруп, аны кийип алсын, болду. Бир күн, бир түнгө үйдө жүргөндө, бир күн, бир түнгө жарайт. Бир суткага жарайт деген сөз. Daara сынгандан баштап. Мына ошол эң жеңил жолу мына ошол. Ассаламу алейкум. Даарат алып атканда мурдум канай берет. Мурунга суу албай койсо болобу? Болот. Муну үзүр болуп эсептелет. Мурунга суу алышлык бул сүннөт. Бир сүннөтүңүз калып туруп, калган фарыздарын аткара турган болсоңуз, өтө сонун болот. Канай бере турган болсо, бул үзүр. Мурдуңузга суу албайлы, калган дааратын ала бериңиз. Балага арыстан деп айтып койсо болобу? Машалла, жаман иттин аты бөөрө басары дейт эле. Эми урматтуу тууган, койсоңуз боло берет. Бирок жакшыраак эле ат койгонуңуз жакшы болот. Абдурахман, Сахабалардын атынан, же болбосо баатырлардын атынан койсоңуз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум. Медресеге тамак жасап берсек болобу? Өтө сонун болот. Өтө сонун болот. Жасаганда дагы тамактан жасап барыңыз. Анткени ал жерде медреседе балдар сабак окуп атат, Куран жаттап атат. Сиздин тамагыңыз ал болуп кеткенге чейин соогу толугу менен сизге тийип турат. Ошол медреседин балдарга берсеңиз, чыныгы сооп мына ошол болот. Негизи алар муктаж эмес. Бирок биз соопко муктажбыз да. Биз алып барып бериңиз. Бергенде милдет кылбаңыз. Макулбу? Мен өзүм медреседе 10 жыл директор болуп иштедим. Алдың ала ушундай тамактар келсе алып кое берип жүрбүз. Эми эл деген эркен 5 колу барар эмес ар кандай. 1-2 жол тамак алып бергенден кийин бала сурап калат: "Мага 3 бала керек эле. Тиги жерди тазалап коюш керек. Мага 5 бала керек, кирпич түшүрүш керек" депчи. Жок, балдарды иштетүү максатында тамак алып барбаңыз. Сооп, үмүт кылып, мага сооп болсун, мага ушулар дуа кылсын деп апарып берсеңиз болот. Болбосо, урматтуу тууган, аларды иштетейин, бир кызыкчылык пайдаланып калайын дей турган болсоңуз, апарбаганыңыз жакшыраак. Алар муктаж эмес. Ассаламу алейкум. Багымдат намазына тура албай уктап калса, күндү чыгарып, анан парзын эле окуп койсо болобу? Же сүннөтүн да кошуп окуш керекпи? Сүннөтүнү кошуп окуш керек. Сүннөтүнү кошуп окуйсуз. Албетте пешинге чейин окуй турган болсоңуз. Анда дагы окуй албай калып, пешин дагы өтүп кете турган болсо, анда фарзын эле окуйсуз. Менин суроом, менин жолдошум мага чейин бирөө менен жарандык никеде жашашкан. Ортосунда бир баласы бар. Биз турмуш курганыбызга 3 жылдан ашып калды. Экөөнүн мамилеси дагы деле уланып жүрөт. Жакшы дагы, жаман дагы айтып көрдүм. Эмне кылсам болот? Себеби алар байланышканда кызым сөзсүз ооруп калат. Кызыңыздын сөзсүз ооруганыга аларга тийиштүү эмес. Негизден алар чынында эле жарандык никеде болот болсо, аларга айтыңыз, жакшы айтып эле, экөөң кадимкидей эле никеңди жаңылайсыңбы? Никең бар болот болсо өтө жакшы, никең жок болсо молдого жаңылатып алып туруп, экөөң кадимкидей эле жаша. Мени дагы кыйнаба, аны дагы кыйнаба деп эле уруксат бере турган болсоңуз, сиз өтө сыйлуу болосуз, сиз өтө урматтуу болосуз, сиз чынында эле бардык нерсени жеңип чыккан болосуз. Ооба, эр бермек, жан бермек деген сөзүбүз бар, урматтууган. Бирок ачуу чындыкка баары чыдаганга туура келет. Бул убагында көрүп калган болсо, андан үмүттү үзүп кетишлиги, аны таштап кетишлиги бул дагы оңой олтоң иш эмес. Не дейт? Күйөө үй бүлөнү толук камсыз кылбаса, тапканын өзүнүн кызыкчылыгына жумшаса, аял киши үй бүлөнү камсыз кылууга милдеттүүбү? Себеби эркек адам аялын жардамын милдет катары кабыл алат экен, өзүнүн жоопкерчилигин сезбей эле калат экен. Мындай учурда күйөөгө кандай мамиле кылыш керек, эгер эркек аялын аябаса? Эгер аябай турган болсо, чынында эле аял киши үй бүлөсүнө негизиден камсыз кылышлык милдеттүү эмес, эркек милдеттүү. Мына ошондуктан биз убагында айтканбыз, никеленишлик сүннөт болот, никеленишлик важип болот, никеленишлик арам болот. Үй бүлөсүнө бакпаса, үй бүлөсүнө уруп тепкилесе, үй бүлөсүнө карабай турган болсо, ал адамды биз үйлөнсүн деп айтпайбыз. Алчы орозо тутуп жүрүү менен өтсүн дейбиз. Чынында эле урматтууган, мындай учурда аялдын милдети эмес. Эми эгер колуңузда бар боло турган болсо, же болбосо өзүңүздүн үйдө ишиңиз бар боло турган болсо, адамгерчиликти кылып туруп, жаман болсо дагы менин балдарымдын атасы, жаман болсо да ушул күйөөм, ошондо адам кылып алайынчы деп үйдөгү жумуш менен балдарыңызды камсыз кылып тура турган болсоңуз, албетте соопко гана каласыз, күнөөкөр болбойсуз.
Salamатсызбы? Kelmenin пайдасын айтып берсеңиз. Kelmenin пайдасын айтып берсеңиz. Kelmenin дегенде ла илаха иллалла келмеси. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Я Алла, бул kelmenin пайдасы. Бизге эң биринчи фарыз мына ошол келме. Birinci bizge farz mı şol? La ilahe illallah. Bir Allah'dan başka sığınууга татыктуу zat yok деп айтасыз. Anan imanды болосуз. Anan sizge namaz farz болот, oroza, kalgan amalдар farz болот. Бул келмени айтмайынча урматтуулган, ал иманды болуп эсептелинбейт. Эми bunun пайдасына караңыз. Муса алейхиссалам Аллах Таалага кайрылды. Аллахым, мага өзгөчө эч кимге бербеген нерсени мага бергин дегенде пайгамбарыбыз айткан, Аллах Таала айткан, ла илаха иллалла деп айткын деген. Муса алейхиссалам айтты: "Я Аллахым, муну бардык адамдар айтып атат. Мага эч ким айтпаган өзгөчө нерсени бер" дегенде Аллах Таала кайрадан айткан. Ошондо Аллах Таала айткан: Муса, эгерде сен 7 кабат асман, 7 кабат жерди таразанын бир тарабына коюп, ла илаха иллалла келмесин бир тарабына кое турган болсоң, мына ошол келме оорлук кылат деген урматтуулган. Мына ошондой сонун сөздү Аллах Таала бизге берген. Ушул келмени канча көп айта турган болсоңуз, иманыңыз ошончолук жаңырылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айткан: "Жаддиду иманакум", иманыңарды жаңылап тургула. Сахабалар сурады: "Кайфа нужаддиду иманана?" Биз имандарыбызды кантип жаңылайбыз дегенде пайгамбарыбыз айткан: "Акфиру ла илаха иллалла", ушул ла илаха иллалла келмесин көп айткыла деген. Ушуну айтсаңыз, иманыңыз дагы жаңыланып, күч кубатта болуп туруп, амал кылганга көбүрөөк өбөлгө болот. Мунун пайдасын айта бере турган болсок, чынында эле буга күнүбүз, убакытыбыз жетпей калат. Ушул келмени ар бир айткан сөзүңүз пайда болуп эсептелет. Ассаламу алейкум устаз, бизге дуа кылып коюңузчу. Балалуу боло албай жатабыз. Боюнда болбогон аял 7 күн орозо кармайт экен. Ошол туурабы? Албетте, туура 7 күн кармайсызбы? Канча күн чектелген эмес. Канча күн кармасаңыз да кармап туруп, өзүңүз көбүрөөк дуа кылыңыз. Албетте, чынында эле Алла кимге кааласа уул берет, кимге кааласа кыз берет. Эгер бербей койсо колуңдан эмне келет дегени дал мына ошол болуп эсептелет. Муну бере турган Аллах. Ошондуктан чынында эле сабыр кылып дуа кылыңыз. Биз дагы дуа кылабыз. Аллах Таала акыл эстүү, өңү түстүү, дин менен тыныктала турган, өзүнүн ыраазына жете турган, Куранды толугу менен жаттаган алим, кары, салих уул перзенттерди берсин. Ассаламу алейкум устаз, атым Рустамбек. Мусулманчабы же өзгөртүшүм керекпи? Рустам Шах деген бул баатырдын аты, мусулманча эмес. Өзгөртпөй койсоңуз деле шариятта эч кандай каршылыгы жок. Ассаламу алейкум, менин бутум суукта какшайт, ооруйт, иште топурак алып койгом, таямым алып окуйм, жайында бутуну жууп оку дешет, намазың өтпөйт дешет, жайында деле таямым алып окусам болобу? Бутуңуз какшаган болсо, чынында эле суу тийсе какшайт, аны дарыланыңыз. Сиз хижама деп коет, кан алдырып дагы көрүңүз. Ошондой болсо да жок дегенде урматтаган, күнүгө бир жолу жууп коюңуз. Чынында эле таямамга болгондо өзүңүздүн деле көнүңүз баягы той болсо керек, анан үйрөнүп алып жеңил болгондон экен адат катарында болуп калат. Ошондуктан бир эртең менен жылуу сууга жууңуз дагы маазы кийип, бутуңузду жылуу кармап, калган учурда ошонун үстүнө мастатып, калган дааратыны алсаңыз жакшыраак болот. Сизге чын ден соолук. Карындашым 5-класс жолук салындырбай жатат. Мектепте кандай кылсак болот? Окугусу келсе жолугун чечсин деп жатат. Кант шаарында жубайым экөөбүзгө дуа кылып коюңуз. Балалуу болуп алалы. Алла ыраазы болсун. Амин. Алла Таала сиздерден дагы ыраазы болсун. Башка мектепке киргизиңиз. Же болбосо ошол мектептердин мугалимдерине көбүрөөк зыярат кылып, кечинде үйүнө барыңыз, жекече тамак бышырып алыңыз, же китептерди алып алыңыз, барып үйүнө барып көбүрөөк кызмат кылыңыз, жакшы мамиле кылыңыз. Алар түшүнбөй жатат. Байкуш, өтө байкуш түшүнбөй жатат. Эгер түшүнө турган болсо, мектепте мугалимдер өздөрү жолукчан болмоң. Мен мына Токмок жакта бир мектепке бардым, өтө сонун, машалла. Мугалимдери бардыгы намаз окуйт, жолук салынат. Окуучулары баягы бизде эски 90-жылдар кийген формабыз бар го, ошону кийип жүрөт. Ушунчалык таң калыштуу, суктанарлык. Мектепте бир дагы интернет жок, телефон колдон турбайт. Өтө сонун экен урматтаган. Бул качан мугалимдер динди түшүнө турган болсо, өздөрү ыймандуу болсо. Эми ыймансыз болгондон кийин күнүгө барып мугалимдин үйүнө барып кызмат кылыңыз, мугалимдин үйүнө барып дават кылыңыз, ошого акыйкатты түшүндүрүңүз. Сырттан эле урушуп кетип кала турган болсоңуз, жок, ал кайра өчөшөт. Адам баласы мына ушундай. Бул эшек эмес, уруп минип алсаң кете бере турганчы. Бул өчөшө турган адам. Ошондуктан биз ислам диндегилер туура түшүнүп
үнү менен андан кийин аларга дагы мектептеги мугалимдерге дагы айтат элек, сиз ал жерде эле түбөлүккө калбайсыз. Бир жакшы салымыңызды кошуп кетиңиз. Сизди биз өмүр бою айтып жүрөлү, мени окуткан деп. Мен чынында эле азыр мектепти бүткөнүмө 21 жыл болду. Мени окуткан мугалимдерди ушунчалык жакшы көрөмүн. Колумдан келишинче алар менен байланышып турамын. Толук азырга чейин алар менен сыймыктанат, мен мугалимдер менен сыймыктанам. Алар мени жакшы окутуп, жакшы тарбия беришти. Анан мен ушул деңгээлге жеттим. Чынында эле мен окуп жүргөн учурда жума күнү болуп кала турган болсо, мектептен мугалимден өзүм эле сурайт элем: "Агай же болбосо межекей, сабагыңызды эртеңки тапшырманы мага берип коюңуз. Бүгүн жума экен, мен жумага барып, анан кечигип келип калам. Же болбосо бүгүн башка ишим чыгып калды, эртең мен тарбия кылып, ал тапшырманы аткарып келейин" деп айтат элем. Мугалимдер дагы туура түшүнөт, тапшырманы берип коет. Качты деген нерсе жок, сабактан калды деген нерсе жок. Бири-бирине түшүнүп иш кыла турган болсо, бардыгына жеңил болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Эркек балдар канча жаштан үйлөнүшү керек? Алла ыраазы болсун. Бизде урматтуулган 18 жаштан кийин үйлөнсө боло берет. Албетте эркек бала эгерде медреседе окуп же бир окуу жайда окуп аткан болсо, окуп жаткан балага тийишпей туруңуз, окуусуну бүтүп алсын, канча жаш болсо дагы. Окууну бүтүп, толук бир үй бүлөнү алып кете турган, ошол баланы, бирөөнүн кызыны багып ала турган деңгээлге жетсин, анан үйлөндүрсөңүз болот. Ооба, эми азыр бизде закондо мына ушундай 18 жаштан жогорусу канча жашта болсо үйлөнсө боло берет. Чынында эле үйдө болгон болсо, бош болгон болсо, аны эртерээк үйлөп койгон жакшыраак. Ал көчөгө ар кимдин кызына бара бербестен, ар кимдин кызына көз арта бербестен, үйдө ошону менен кармалып, ошону менен бирге болуп, ошону менен тирилигини, жашоосуну улантат. Ассаламу алейкум. Мен намаз окуганда, даарат алганда ооруп калып жатам. Кандай кылсам болот? Жылуу сууга алыңыз, алганда дагы жылуу жерде алыңыз, бат-баттан алыңыз. Анан алып бүтүнү тез арчыныңыз. Макулбу? Көпчүлүгү бизде дагы окуучулар ушундай жуунуп алып бетин арчыбай суукта жүрө берет. Ал гайморит болот, ал суук өтө турмат турган. Ошондон өзүңүзгө өзүңүз күйүңүз, жылуу жерде алыңыз, үйдүн ичинде алыңыз, тазыктап кирип алып туруп алсаңыз боло берет, урматтуу тууган. Жылуу сууга алыңыз. Ассаламу алейкум устаз. Аял кишинин акылы кыска деп айтылат го. Не себептен? Себеби урматтуу муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бизде шариятта бир аял күбөлүккө жарабайт. 2 аял жарайт. Мына ошондуктан акылы кыска, дини дагы кыска деп коет. Анткени этек керек келген учурда, ошондой эле бала төрөгөндөн кийин нифасканы деп коет. Ошол учурда намаз окубайт, намазы дагы кыска деп мына ошондо пайгамбарыбыз айткан. Буга чычалай турган нерсе эмес, урматтуу тууган. Бул биздин акылыбыз кыска болуп силердики эле өсүп кеттиби деп кайрадан өчөшө турган эмес. Пайгамбарыбыз айтты, болду. Бир аял күбөлүккө жарабайт, 2 аял болуш керек, урматтуу тууган. Күбөлүккө никеге жараганда 2 эркек болуш керек, же болбосо бир эркек 2 аял болуш керек. Мына ошон үчүн. Салам алейкум. Жакшысызбы? Дамылла суроо. Нике кыйып атканда молда кыздан сурайт турбайбы? Мурда күйөөгө тийдиң беле деп. Ошол туурабы? Албетте туура да, алчы. Азыр эле берип атпайбы? Мурдагы күйөөмдөн мен жооп алган эмесмин депчи. Ошондон молда биринчи турмушуңбу сурайт. Ооба, биринчи болот болмосо анда жакшы. Жок, мурда турмуш көргөнмүн десе, андан жообуңду алдыңбы? Аны менен кантип ажыраштың? Аны тактап туруп, анан нике кыйыла турган болсо, нике кыйыш керек. Мына ушул молда өтө илимдүү молда экен, ким сураган болсо дагы. Мына ошентип суралып, тактап, андан кийин нике кыйылат. Келсе эле, "Омин Аллаху акбар, бактылуу болбосуңбу, болбойсуңбу, мага да баары бир" деп эле акчасын алып ала турган, бул оюн нерсе эмес. Ассаламу алейкум. Биздин балабыз эпилепсия менен ооруйт. Барганда өзү арчый албай, жашы 15те, жолдошум жумушта жүргөндө мен арчып тазалаймын. Күнөө болбойбу? Алдынан жок, күнөө болбойт. Албетте ал үзүрлүү. Аныга сиз кызмат көрсөтүңүз керек. Болбосо атасы, болбосо баары бир адам кызматта болуш керек. Эч кандай күнөө болбойт. Аллах субхана таала оорусуна шифа берсин. Аллах таала жеңилдик берсин, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум. Гусул бар, бирок даарат жок. Эрте менен кечинде Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп, өзүбүзгө, балдарыбызга үйлөп дем салып жүрсөк болобу? Ооба, жатка билесиз. Жатка билген болсоңуз, дааратыңыз жок, дем салып өзүңүзгө дагы, балдарыңызга дагы окусаңыз болот. Жатка болбосо Куранды даарасыз кармаганга болбойт. Даарат алып кармайсыз. Жаттап алган болсоңуз, ошентип дем сала бериңиз.
Assalamu alaikum. Gosbankta iштейм. Kredit bölümdө түшкөн пайда мамлекетке түшөт. İштесе болобу? Жок, урматтуу тууган, ишиңизди өзгөртүңүз. Кредит бербеңиз, урматтуу тууган. Башка жака түшсө дагы сиз кредит берип туруп, чынын айтканда ачууччундук бергенге чейин эле чай, кофе деп турасыздар. Берип алгандан кийин онун аягга чында эле эмне кылышты өзүңүздөр билесиздер. Ошондон ишти өзгөрткөнүңүз жакшыраак болот деп мен ойлойм. Assalamu alaikum устаз. Биринчи балам 10 айлык учурда дагы 3 айлык кош бойлуумун. Учурда баламды эмизем, ичимдеги баланын акысына кирип кетпейби же эмизе берсем болобу? Ооба, Аллах Субхана таала өмүрүнө береке берсин, өзүңүзгө ден соолук, Алла таала күч кубат берсин. Караңчы, биринин артынан бири суктана турган нерсе, сыймыктана турган нерсе. Пайгамбарыбыз айткан, силер көбөйгүлө, мен кыямат күнү үммөтүмдүн көптүгү менен сыймыктанам деген. Азыр эмизе бересиз аны, сүт ийгенден кийин бала өзү эле эмбей коет, же ичип өтө баштаганда ошондо эмизбей коесуз. Анын акысына кирбейт, ал өзүнүн да акысын ичип аткан учуру. Ассаламу алейкум. Выделение дааратты бузабы? Албетте, кээ бир алымдарыбыз бузат дейт. Чубак ажы устазыбыздын сөзүнөн мен угуп калдым да, бузбайт дегенини. Ошол маселени дагы бир карап ала турган болсоңуз, дагы тактап аласыз. Гусулу жок, баланы эмизгенге болобу? Гусулу жок, ооба. Эгиңизге болот, бирок ошол көкүрөгүңүздү чайкап алыңыз, колуңузду жууп, көкүрөгүңүздү чайкап алып туруп, анан оозуга салсаңыз жакшыраак. Гусулу жок болсо дагы бир даарат алып келип алган болсоңуз, эгер шарт болсо дагы жакшы болот. Биринчи аялыма айтпай үйлөнсөм болобу? Болот. Болот. Анда лапшагон болуп каласыз, кидашик болуп каласыз. Айтып үйлөнгөнүңүз жакшыраак. Айтышыңыз шарт эмес, бирок сиз үйлөнгөндөн кийин убакыт бөлүшүңүз шарт. Биринчи күн биринчи аялыңызга келдиңизби, экинчи күн экинчи аялыңызга барышыңыз керек. Эми айтпай үйлөнүп алгансыз, эмне кыласыз эми? Бир жерде кароол болушуңуз керек, бир жерге охранага кирдим дешиңиз керек да, алдашыңыз керек. Каяка барасыз? Күнүгө эле ар күн убакытты бөлүшүңүз керек, урматтуу тууган. Андан кийин эркектер угуп алыңыздар, аял заты ушол турмушка чыкканга чейин айта берет, мага бир жумасына бир келип турсаң боло берет. Мен муктаж деле эмесмин депчи. Кийин жытыңызды көрүп, даамыңызды алгандан кийин жок, ал кандай аялың болот, мен дагы ошондоймун. Мага дагы ошентип убакыт бөлөсүң дейт. Андан кийин эмне кыласыз? Ошондо көрөсүң анан эки иттин ортосуна таланганын. Ошондон эркексизби, ачык айтып эле, болду мен үйлөнөм, алдым мананы. Бүгүнкү күн убакыт манандай бөлүнөт дей турган болсоңуз, анда үйлөнгөнүңүз жакшыраак. Антип дей албайсызбы? Анда чынында эле арабтар айтып коет, мындай көрсөтүп коет, сабыр кыл деген сөз да. Ошентип эле жүрө бергениңиз жакшыраак болот. Көз тийүүгө кандай карайсыз? Көз тийүү чынбы? Албетте, пайгамбарыбыз айткан, ал айну хаккун, көз тийишиги акыйкат деген. Бул хадис, урматтуу тууган, бул чын. Көз тийиши акыйкат. Ошондон Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүнү эртең менен кечинде өзүңүзгө дем салып жүрүңүз. Кээ бир айтып коет, сага сени ким карайт эле? Жок, урматтуу тууган, ар бир адамды Алла таала красавчик же болбосо красавица кылып, ушунчалык сулуу кылып жараткан. Ар бир адам өзүгө сулуу. Аны дагы соктона турган, өзүнүн аппетитти тата турган адамы бар. Ошондон бардыгыбыз өзүбүздү карасак жакшыраак болот. Мына ошентип, урматтуу тууган, убакыт деген убакыт экен. Караңызчы, убакыт 1,5 саат убакытыбыз сиздер менен өтүп кетти. Эми, урматтуу туугандар, Аллах Субхана таала айтылган сөздөргө амал кылышка бардыгыбызга толук мүмкүнчүлүк берсин. Аллах таала элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык берсин. Чоңдорубуздун иманына күч кубат берип, Аллах Субхана таала ар бирибизди дин менен жашашка насип кылган болсун. Ва ахири давана алхамдулиллахи роббил аламин. Урматтуу туугандар, кайрадан кийинки 3-күн саат 7-де көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Албетте, биздин Насихат радиосудан, ошондой эле Марва ТВдан, деги эле биздин YouTube каналыбыздагы Нарк медиа көрүп турсаңыздар болот. Кайрадан көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.